Ислам 73-кө бөлүнөт. 73-түн бирөөсү эле бейишке кирет, калган баары тозокко кетет. Биз кантип билебиз ушул тандалган жол бейиштик экенин? Таң каласыз. Бул хадис амал кылганга жараксыз хадис. Таң калып баштадыңызбы? Акыйкатты айтылыш керек. Ар бир нерсени эгер эреже менен сүйлөсөк, сизге дүйнөнүн бардыгы каршы чыксын, эреже туура боло берет. Мен намаз окусам, орузо кармасам болду, мен бейишке киремби? Мен шундан көбөйтпөйм дагы, азайтпайм дагы. Чыгып кеткен пайгамбарыбыз эмне деди? Хадистин уланысында. Эгер ушундай кылган болсо, бейиште. Имам аль-Бухарилер куугунтукка алынган, ачка калган азыркы молдолор төрдөн түшпөйт. 20 жылга жакын окуп келдим. Бирок ошол жакта мен эч нерсени көтөрүп келген жокмун. Бир гана илим. Мен бардык кызыкчылыктарым менен бардыгынан кечкем. Ким үчүн? Үммөт үчүн, эл үчүн, кыргыздар үчүн. Көбү бирөөнүн акчасын алып окуду да, ал жакта жыргап жүрдү да. Ушундай кыйынчылыктар болгон. Ошо Меккеден келип окуп атканда университетке барганга жол киребиз жок калып калган күндөр. Мен самса саткам. Окуумду бүтмөйүнчө кетпейм Кыргызстанга. Биз менен Аллах Тааланын арасындагы нерсе аларчы. Анан ошого бизди кыйналып айтат экен деп кыжырат болушпасын да. Кыйналып атабыз. Азыр деле кыйналып атабыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Жаңы чыгарылышыбыз ыйык Рамазан айынын башында болуп атыптыр. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Анткени уже 3-күн өтүп атыптыр. Бүгүн адаттагыдай Рамазан айында биз устаздарыбызды чакырып, ушул динге болгон илимибизди, ушул берилгенибизди күчөйтүү үчүн чакырып, ушул кеңештер сурап, өзүбүздүн мындай күмөндөрүбүздү жок кылууга бүгүн Олжой устаз келиптир. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мен унутуп калып турайм, Рамазан айында салам алейкум деп учурашып башташым деп. Салам алейкум. Кандайсыз, аман, жакшысызбы? Кудай шүгүр, Аллах ыраазы болсун, жакшы. Сиз менен дароо эле теманы баштайын, адаттагыдай. Бүгүн теманын маселеси ушу бейишке кантип киребиз, бейишке киребизби деген ушу күмөндөр жоюу максатында тартылган подкаст. Анан суроодон баштайын. Баарыбыз деле бир өтө ойго салган хадис бар да. Мен аны бир жумада бир жолу угуп турам. Дайыма досторумдан, тааныштарымдан, мага да ошол суроо келет. Мен кантип жооп берем, туурабы, илим жок болсо. Ислам 73-кө бөлүнөт. 73-түн бирөөсү эле бейишке кирет, калган баары тозокко кетет. Биз кантип билебиз ушул тандалган жол бейиштик экенин? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Хадистен баштаганыңыз жаман мен үчүн кубанычтуу да. Себеби мен хадис илиминде өмүрүмдүн жарымын хадис илимин изилдеп кетиргенмин да. Фик, ханафи мазхаб боюнча. Менин жоопторум көбүнчө адамдарга таң калыштуу болот. Азыр деле мен сизге бир нерсени айтып баштайм, азыр таң каласыз. Бул хадис амал кылганга жараксыз хадис. Таң калып баштадыңызбы? Кээ бир адамдар ушуну дайыма сүйлөгөндө далил кетиришет, акыйдада көптөгөн аалымдар бул боюнча китеп жазган. Бирок эми акыйкатты айтылыш керек. Бул хадис амал кылууга жараксыз хадис. Башка көпчөгөн аалымдардын пикиринде, көптөгөн аалымдар десеңиз дагы, өткөндө бир ушул маселе боюнча сүйлөсөм, көптөгөн аалымдар кимдер деген суроо болот. Ал үчүн атайын илим мажлисине келип, отуруп, ушул боюнча сүйлөшүп бер десеңиз, мен кайсы аалымдар экендигин чыгарып берем. Эмнеге жараксыз? Азыр айтам. Себеби бул жараксыз болгондугун бул хадис бир канча жол менен келген. Кээ бир аалымдар бар, ушул хадисти мындай сахих же болбосо достоверный хадис, же болбосо далилге жарай турган хадис деп, ушул менин үммөтүм 73 бөлүккө бөлүнөт. Еврейлер 71-ге бөлүндү, христиандар 72-ге бөлүндү, менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт, баары тозокко кетет, бирөө гана бейишке кирет деген. Башка дагы бир риваяттар бар, буга каршы келген. Ошого аалымдар бул хадистин тегерегинде көп сөз кылышкан. Бул хадистин ошол жанагы бизге жетип келген жолдорунда проблемалар бар. Кээ бир аалымдар буну ошол достоверный же болбосо далилге жарай турган дегендер да бар. Бул бир хадисти далилге жарайт, жарабайт, же сахих, даиф деген чечимдер амрун иштихадийюн дейт. Башкача айтканда, адамдардын өзүнүн изилдегенине жараша бирөө сахиhtеш мүмкүн. Дагы башка адам издейт, анан тереңирээк издейт, жок бул сахих эмес дейт. Ага биздин подкастыбыз мындай узунураак болсо керек, мен кеңири жооп берейин. Мен суроолорго кеңирээк жооп берем. Тура. Мисалы, имам Бухари рахматуллахи алейхи
Биздин баягы Сахих Бухари деген эми бизде Курандан кийинки экинчи эң сахих китеп деп айтылат да. Ошол Сахих Бухариди жазгандан кийин Имам Бухари алып туруп өзүнүн устазы Ахмад ибн Хамбалга барган. Азыркы 4 мазхабтын 4-чүсү, эң жашы. Ошого барып туруп айткан устаз деген мына мен мына китепти жаздым. Ар бир хадисти жазаарда истихара окуп, намаз окуп 2 рекет. Шуну жазайынбы, жазбайынбы деп Аллах Тааладан истихара сурап, андан кийин көңүлүмө толгондон кийин жаздым. Ушул хадисин бир көрүп кой, мен ушунчалык даражада топтодум бул хадисти. Менин пикиримдеги эң сахих хадистер. Бирок башка да сахих хадистер бар, бирок мен ушуну гана топтодум. Эми азыр саны боюнча талаш тартыштар бар, 5275 хадис мисалы. Деген Ахмад ибн Хамбал чоң мухаддис алым. Алып окуп туруп, мына хадисин алсыз деген. Десе, Имам Бухари айткан, Алла разы болсун сизден. Бул сиздин пикириңизде алсыз экен. Менин пикиримде сахих деди дагы. Сахих Бухари ошо ойдон элдерге сунуш кылды. Биз азыр Сахих Бухариди эң сахих хадис дейбиз да, туурабы? Бирок ошонун арасында Ахмад ибн Хамбалдын пикиринде бир канча хадистер алсыз. Демек, бир хадис бир алымдын пикиринде сахих достоверный болушу мүмкүн, экинчи алымдын пикиринде алсыз болушу мүмкүн. Ошонун эле жанында Имам Муслимдин Сахих Муслим деген экинчи китебибиз бар да, биздин эң сахих деген. Ошол Сахих Муслимдеги хадистердин 12.000ге жакын хадис бар. 12.000 хадистин көпчүлүгү Имам Бухаридин пикиринде алсыз. Имам Муслим пикиринде сахих. Демек, бир хадис бир алымдын пикиринде сахих, экинчи алымдын пикиринде сахих эмес болуп калуусу мүмкүн. Мына биз ошого суроо берейин. Эгер макул бул хадисте чындык болбосо, макул бул хадиске таянбай эле коелу. Бирок өзүңүз эле айтып берип атпайсызбы? Бирөө буну туура деп ойлойт, бирөө буну туура эмес деп ойлойт. Ана мен кантип түшүнөм өзү? Негизи ушул жашоодон кантип туура жашап атамбы өзү? Ошо биз келбейсизби? Ушу суроо, мен мына суроомду жоопту бүтүрөйүн, андан кийин сиздин сурооңузга кайра келебиз. Ушинтели. Анан демек, маселени да түшүндүк да, мисалы үчүн Имам Бухари өзүнүн сахих хадисин жазып атканда өзү бир шарттарды койгон да. Шарттардын бир шарты хадисти өзүнүн устазынан угуп атканда, же болбосо бирөөдөн бирөө укканда сөзсүз түрдө аны көрүп, ошо менен сүйлөшкөн болуусу шарт деп шарт койгон. Бирөөдөн бирөө угуп атат да. Имам Муслим айткан, жок деди. Андай болсо көптөгөн хадистер алсыз болуп калат. Экөө бир заманда жашаган эле болсо жетиштүү дейт. Имам Бухари экөө жолугушу шарт дейт. Ошого Имам Муслимде кээ бир хадистер сахих деп өзүнүн сахих китебине киргизгенде, бир заманда жашаган, жолугуусу мүмкүн болгон хадистерди сахих деп киргизген, Имам Бухари аны алсыз дейт. Ушундай маселелер бар. Эми бул хадис илиминдеги терең маселелер. Эми биздин жанагы хадисибизге келдик. Бул хадисти ар бир риваят кылган деп коебуз, ар бир чынжырча адамдар бар да, ошолордун арасында сөзү этибарга алынбай турган, башкача айтканда хадисти амал кылууга жарактуу кылбай турган адамдар бар. Ал мен изилдеп жазып даярдап койгом. Андан дагы бул хадис сыртынан караганда Аллах Тааланын аятына каршы келет. Кайсыл? Эми неге пайгамбарыбыздын сөзү Аллах Таалага Аллах Тааланын сөзүнө каршы келет десе, демек хадисте демек бир нерсе кеткен. Адамдар бул хадис деген нерсе пайгамбарыбыз оозунан айтты, анан кийин тик кетип диктофонго жазылып бизге келген жок да. Ал сахаба укту. Сахабадан табиин укту, табиин укту, андан кийин паланчы укту. Ушинтип угуп отуруп, ооздон кулакка болуп отуруп келди да. Кичине жерде бир проблема кетсе, бул хадис алсыз болуп калат. Анан кийин пайгамбардын хадиси айткандыгы бизге жеткирип келгендерде проблема болуп калышы мүмкүн. Пайгамбардын хадисинде проблема эмес. Бул хадис кайсыл аятка каршы келет десе, кунтум хайра умматин ухриджат линнас деген аятка каршы келет дейт. Кандай десе, силер адамдар арасында эң жакшы мусулмандар, эң жакшы үммөт болуңар дейт. Мусулмандар бүтүндөй жаратылгандар арасынан мусулмандар эң жакшы үммөт. Бул хадисте болсо эң жаман үммөт болуп калат. Еврейлер 71 фиркага бөлүнсө, христиандар 72ге бөлүнсө,
musulmanдар 73'kө bölünүp кетти. Еврейден да жаман болуппуз, христиандардан да жаман болуппуз. Аллах Таала Куранда силер эң жакшы үммөтсүңөр деп атты. Анан бул хадисти алымдар өзлөрүнүн бул хадис боюнча өзүнчө дираса дейт, атайын илимий изилдөөлөр жазылган, макалалар бар. Анан алымдар айтат, бул анда макул, бирөө бул хадисти далилге жарайт, бирөө жарабайт деп атат. Анда маанисин дагы бир оңдойлучу деп маанисин туура түшүнүүгө аракет кылышкан. Ал деген нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар 73 бөлүккө бөлүнөт деген жок. Үммөтүм 73-кө бөлүнөт деди. Үммөт деген нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин бардыгы мусулмандын калпыры да үммөт. Демек, ошол жерден адамдар ар жака бөлүнүп кетет, ошол паланча бөлүктөргө бөлүнүп кетет, ошонун бирөөсү 5ке кирет. Мусулмандар 5ке кирет деген сөз. Деп чечмелеген адамдар. Анан үммөт 2-ге бөлүнөт. Үммөт пайгамбарыбыздын дааватына жооп берген үммөт. Пайгамбарыбыздын дааватына жооп бербеген үммөт. Биз пайгамбарыбыздан келгенден кийин, пайгамбарыбыздан кийинки келген адамзаттын бардыгы пайгамбардын үммөтү болот. Себеби пайгамбарыбыздан кийин келип атат да, бардыгыбыз Мухаммад алейхиссаламдын исламын динин ээрчишибиз керек болчу. Бирөө анын дааватына жооп берип мусулман болду, бирөө жооп бербеди. Бардыгы үммөт. Ошого менин үммөтүм 73 бөлүккө бөлүнөт деген азыр бирөө христиан болуп кетти, бирөө теңирчи болуп кетти, бирөө атеист болуп кетти, бирөө мусулман болду. Демек, 73 деген сөз так сан эмес. Мындай максат кылынган сан эмес. Арабта ушундай бир сөз бар да. Бизде деле бар. Сен 1000 жол чалдым жоксуң дейт. 1000 жол чалган эмес. 5-6 жол чалган, жоксу көп жол чалдым дегенди 1000 жол деп түшүндүрөт. Ошого 73 деген сөз бир канча бөлүктөргө бөлүнөт, алардын бирөөсү эле 5ке кирет. Кимдер кирет десе, башка бизде далилдер бар, хадистер бар, аяттар бар. Ким ла иляха илля Мухаммад расулулла десе, 5ке кирет, исламды кармагандар 5ке кирет дейт. Демек, bundan максат ошол үммөтү бир канча бөлүккө бөлүнүп кетет, ошолордун арасынан мусулмандар гана 5ке кирет. Силер башка жолду кармасаңар, 5ке кирбей каласыңар деген түшүнүк бар. Анан дагы бирөө бар, 73 бөлүккө бөлүнөт, бирөө тозокко кетет, калган барды 5ке кирет деген да риваят бар. Демек, бул хадисти риваят кылууда бир мындай проблема бар да. Ошого мүмкүн мен сиз ушул маселени козгоп калдыңыз. Биз өзүбүздүн Ханафи мазхабтын негизделиши деп мечиттерде сабак берип атабыз да, бир тема боюнча сүйлөйбүз да. Бизден мурда ушулдай болгонбу билбейм. Мен ойлоп атам, мен биринчилерден буруп баштап атам да. Биздеги көйгөйлүү маселелерди тамырынан чечип, хадистеги, фикхтеги кылып чечип, Ханафи мазхабтын далили эмне экендигин ачыктап берген бир тема боюнча 1,5 саат сүйлөйм. Аны уккан адам бул темадан башка бирөөдөн сурабай турган кылып бүтүрүп бересиң. Ушул сиздин подкастыңыздан кийин мен мүмкүн именно ушул хадис боюнча бир сабак кылам. Ал жердеги эмне себептен алсыз болгон алымдардын пикирлери, эмне проблемалар бар, сахих дегендер эмнеге таянып сахих деген, эмнеге албадык, бардыгын чечип бергенге аракет кылабыз. Демек, бул хадис боюнча көптөгөн китептер да жазылган. Бир хадис боюнча. Ушул хадис боюнча китептер жазылган. Атайын мынакей пайгамбар ушундай деп айтты. Ошол 73-тү эсептеп паланча ар бир жамааттарды жазып, анан Ахлу сунна вал жамаа 5ке кирет. Ахлу сунна вал жамаат ким десе Матуриди менен Ашарилер деп китеп жазгандар дагы бар. Менин сабактарымды окуп жүргөн адамдар, мени жакшы тааныган адамдар билет да, мен жанагындай ээрчиме молдо эмесмин. Же болбосо бир коомдо бир пикир болуп атса, ал туура эмес болсо дагы мен коомго туура эмес келип калбайын, жана встречине чыкпайын деп, акыйкат болсо да макул мен деген адам эмесмин. Эгерде мен жалгыз болсом дагы, бүтүндөй адамдар бир нерсени айтып атса, мен каршы чыга берем. Себеби мендеги бар маалымат, мендеги илим, Ханафи мазхабтагы эреже ачык тура турган болсо, мен барына гөндөлөн коем дейт да, маселеничи. Бул жерден бир кыстырма суроо берип кетпейинби? Айтып коет го, көпчүлүктүн артынан жүргүлө деп, жана көпчүлүк туура болот депчи. Сиз айтып эмес, каршы кетем деп. Анда көпчүлүктүн артынан кылып, балким туура эмес болуп каласыз. Көпчүлүк дегенде ким? Ошол максат кылды. Көпчүлүк дегенде мен Ханафи мазхабтагы көпчүлүк аалымдардын пикирин алам да. Көпчүлүк дегенде мындай баягы көр ээрчиген же болбосо эчтекени билбей эле сүйлөп аткан адамдар эмес.
erejege negizdelgen, usulga negizdelgen, Hanafi mazhabdagı belgili kiteplerge negizdelgen alımdardın sözü menen. Oşoga men bu jönündө köp aydın sözler aytылат, ол жок мындай дей берет, мындай дей берет. Акыры барып менин сөзүмө келип атышат. Айланып бир убакыт өтүп калып атат. Мен китептерден көргөзгөндөн кийин көрүп атышат. Демек, бул жерде мактануу маселесинде эмес, ар бир нерсени эгер эреже менен сүйлөсөк, сизге дүйнөнүн бардыгы каршы чыксын, эреже туура боло берет. Мисалы бир заман келди, 2 жерде 2 4 десек, жок 8 десе, сиз жалгыз болсоңуз да 2 жерде 2 4 деп турсаңыз, сиз акыйкатсыз тараптан да. Бирок кээбикилер өтө паланча айтты, түкүнчө математик айтты, 2 жерде 2 8 экен го. Жок, 2 жерде 2 4. 8 болбойт. Жок, бул тигилер айтып атпайбы, паланча деген китеп 2 жерде 2 4. Жалгыз болсоң да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан Ибрахим пайгамбардын маселеси бар да. Сен өзүң жалгыз болуп үммөтсүң деген да. Сен жалгыз болсоң да акыйкат сен тарапта, сен үммөт боло бересиң. Үммөт болушун көпчүлүк болуш максат эмес. Үммөт болушун, жамаат болушун акыйкат. Бир мезгилде Матуриди, Аш'ари деген акыйкат жол аз болсо дагы Му'тазилалар, башкалар үстөмдүк кылып мамлекеттерди башкарып турганда дагы акыйкат, көпчүлүк, туура жол ушулар болуп тура берген. Аллах Таала каалады ошол жамааттардын баары жок болуп, кайра эле Ахлү-Сунна вал жамаа азыркы пикке чыкты. Демек, хадистерди түшүнүүдө Ханафи мазхаб менен негизги туура эрежелерди кармай берсек, жакшы болот. Бирок агымдар тууралуу сөз болуп атат. Мечитке жаңы кирген адам байкайт да, ар ким ар кандай намаз окуп аткан, колдорун ар кандай байлашат, анан негизи мындай бири-бири менен чоң эле алымдар деле талашып кетет. Бул агымбы анда же кандай бул деген суроо келип чыгат. Эми адамдардын арасында адамдардын акылын Аллах Таала ар кандай кылып жараткан, түшүнүү мүмкүнчүлүгү ар кимдин ар кандай. Ошондой эле илим дагы бул ырыскы. Муну Чубак устаз да айтып кеткен. Башка дагы алымдардын сөзү. Чубак ажы өзүнүн оюнан айткан эмес. Чоң дүйнөдөгү чоң алымдардын сөздөрү бар. Илим бул ырыскы. Ырыскы бардыгы эле окуган адамга ырыскы бериле бербейт. Кандай эле бардыгы эле бизнес кылгандар байып кете бербегендей эле. Бирок паланча бизнесмен деген ат бар. Мындай кылдыр жашоо болуп атат, мындай жашай берет. Алар темшик деп коет. Бирок илимде деле илим окугандын бардыгы эле Ханафи мазхабынын эрежелерин түшүнүп неме кылган болбой калышы мүмкүн. Эми ошондой адамдар ар кандай жамааттар өзлөрүнүн пикирлерин берип атат. Туурасы да берип атат, туура эмеси да берип атат. Демек, адамдар кээбикилери ошонун мындай өтө рекламасы күчтүү болгондуктан ээрчип, анан мечиттерге киргенде, ошол бул жамаатка кирип калат, бул жамаатка кирип калат. Бирок аны бардыгын түшүнүп, эреженин негизинде эмес, кээде эмоция менен кирип калат. Ошентип адамдар кирип калып, анан анын мөмөсү же болбосо таасири намаз окугандардын арасына билинип калат. Бул башкача окуп атат, бул башкача окуп атат. Бирок ошолордун бардыгы бир эрежеге, ал Ханафи мазхабка келе турган болсо, бардыгынын пикири бир чыгат. Эмнеге Ханафи мазхаб десе, бул пайгамбардын түздөн түз чын чырчасы үзүлбөй келген түз ислам Ханафи мазхаб. Аны мен Ханафи мазхабтын негизделиши дегенде пайгамбарыбыз Хира үңкүрүнөн баштап Куфага Абу Ханифа эрежени кандай түзгөнгө чейин сабакты мен 18 канчага жетип калдык биз? 17-20га жетип калдык. Мен майдалап айтып бердим. Ислам Ханафи мазхаб кантип негизделгендиги. Ортодо чынжыр үзүлгөн эмес. Демек, ушу Ханафи мазхабты кармасак, пайгамбарыбыздын мурасын ислам түз кармаган болобуз. Сиз Ханафи мазхабы жөнүндө көп айтып кетесиз, ушул эң туурасы депчи, бирок башкаларчы? Алар деле биздин сүнниттерге кирет деп айткан, бардыгы эле Куранга ишенет, бардыгы хадиске ишенет, алар ушунда адашкан болуп калабы? Жок, мындай маселе. Биздин дүйнөдөгү аалымдар ижма деп коет, бир пикирге келген 4 мазхаб бул Ахлү-Сунна вал жамаа. Башкача айтканда 4 мазхаб 4 школа исламды чагылдырган. 4 тең Ахлү-Сунна вал жамаа. Ушунун кимисин ээрчисең 5ке киресиң иншалла. Бирок ошолордун 80%-ында биз же 70% же 85% эми мындай атайын бир изилдөө жүргөн жок, мен примерно мындай болжолдуу айтып атам да. Пикирибиз бир. 15% 20% талашыбыз бар. Талаш маселесинде Абу Ханифа муштахид мутлак эң чоң алым, өзүнүн пикири бар.
hadis ayatı түшүнүүдө. İmam Malik'in özünün pikiri var. İmam Şafii'nin özünün pikiri, Ahmed bin Hanbal'ın özünün pikiri var. Day, makul bola albagan pikirler var da. Tura senin dalilin biro men özüm dalilimde kala bereyин деген сеч. Ошого 20%да кимди ээрчисең да кете бересиң. Аны ошол кыяматка барганда 20%да талаш тартыштарды биз айтабыз биздики туура. Ханафи мазхабта. Шул пайыз 20%дар. Шафилердики башкалардыкы туура эмес. Бирок туура болуп калуусу да мүмкүн. Себеби бул иштихадий маселе. Башкача айтканда, адам ойлонуп, изилденип, далилденип, пикирин жүргүзүп түзүлгөн эреже. Ошого 4 мазхабтын кимин кармаса бардыгы ахлу сунна вал жамаа болот да, акыйкаттын ичинде дейбиз. Анан ошого алар туура эмес деп айтпайбыз. Болгон жана 20%да бар го. 20%да биздики туура дейбиз. Биздин далилдерибиз күчтүү дейбиз. Ошончо Ханафи мазхабты кармап атабыз. Шафилер айтат 20%да биздики туура дедат. Алар ошону кармап атат. Кыяматка барганда Аллахтын астында билинет. Анын кайсы туура экен деген. Бирок ал ошол 20% туура эмес болуп калса дагы аларга сооп берилет пайгамбардын сөзү менен. Не деди? Муштахид эгерде иштихад кылып бир маселени чечсе, туура айткан болсо 10 сооп берилет деди. Ката кетсе 1 сооп берилет деди. Ал ошол 4 адам ошондой адамдар. Алардын катасына да сооп бериле турган. Ошолордун аркасынан ээрчиш керек. 20% проблема эмес. То есть ушул 20% үчүн биз тозокко кетип калыш мүмкүн эмес деп атпайм. 5ке киресиң. Болгону бирөөнүкү туура, бирөөнүкү туурараак деген маселе чыгат. Ал жактан билинет кимдики туурараак экен. Ошону биз айтып атабыз, биздики туурараак Ханафи мазхаб дейт. Шафилер да айтат биздики туурараак дейт. Ошон үчүн бизде бир айтылган сөз бар. Мазхабуна сахихун яхтамилул хата. Мазхабу мухалифун хатаун яхтамилус саваб. Биздин карманып аткан мазхабыбыз Ханафи мазхаб 20% туура, ката болуп калуусу мүмкүн. Абу Ханифа инсан да. Биздин каршыбыздагы Шафилердин 20% ката, бирок туура болуп калыштар мүмкүн. Туура болсо, туура ката болсо дагы Аллахтын астында жеңил маселе. Себеби 4 мазхабка тең үммөт ахлу сунна вал жамаа деген кимисин кармаса адашпайт. Андан башкасында проблема. Ошон үчүн алымдар айтат: "Ал-хакку ла яхруджу ан мадахибил арба." Акыйкат 4 мазхабтын ичинде, анын сыртында жок. Сырттагы мазхабтар тууралуу. Аларда адашуу бар. Адашуу эмнеден адашуу? Исламды түшүнүүдө, хадистерди түшүнүүдө адашуу. Бирок мындай эң глобальный бар да, ошо мындай үстүртөн корень эмнеден чыгып атат? Шияларды айталы, кимди айталы? Алар көп да эми. Эң көп шияларды айталы. Шиялардын түшүнүгүндө алар исламдын чек арасынан чыгып кетишти алар. Аларда ушунчалык адашуу болду, намазды 2 мал окуп атышат алар. Алар Кабадан Карбаланы жогору деп атышат. Биздин эң чоң пайгамбарыбыздан кийин эң чоң сахабалар Айша, Умар ибн Хаттаб, Абу Бакрларды капыр, зинакор деп атышат. Демек булар исламды түшүнүүдө туура эмес кеткен. Булар жадасы ислам чек арасынан чыгып кетти. Дагы башка да жамааттар бар. Бул жерден мындай суроо бергим келип атат да, ошол көбүнчө Кудайга ишенбегендер же исламды кабыл албай жаткан адамдар мынтип айтат экен да. Эгер жараткан акыйкаттуу болсо, эмнеге ислам түшүнүгүн бизге так туура жеткизген жок, баарына мындай ушундай маселе жаратат тургандай кылып жеткизди, что ушундай жөнөкөй маселелерден бөлүнүп кетип атат. Алини алар пайгамбар деп мындай бөлүнүп кетти, булар мындай болуп кетти. Неге баарына толук жеткизбейт? Неге адамдарга акылындагы ар кандай деңгээлде берди? Неге баарына бир эле акыл берип койбойт, чтобы алар өзү эле ой жүгүртүп түшүнүп алсын деп? Неге ушундай адашууларга жол ачык? Эмне себептен Аллах Таала адамдардын акылын бирдей кылып жараткан жок. Андай боло турган болсо, бул дүйнөгө түшкөн, бул дүйнөнүн сыноо деген жашоосу болбой калат да. Адамдар акылы баарды бирдей болсо, Кудайдын буйругун баарды бирдей түшүнөт, эч кандай проблема жок болсо, анда сыноо жашоо болбой калып атпайбы? Сыноо жашоо адамдардын нафсисин, акылын, башкасын ар кандай кылып жаратты. Бирөөнү бирөөдөн акылдуу кылды, бирөөнү илимдүү кылды, бирөөнү жөнөкөй кылды. Жөнөкөйлөр илимдүүлөрдөн үйрөнсүн деп ошон үчүн Курандагы эң чакырыкчы Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгер билбесеңер, илим ээлеринен сурагыла dedi. Демек бир топ бар билбейт алар. Бир топ бар билет. Аллах Таала жаратканда ошентип жаратты. Эмнеге антип жаратты? Же сыноо. Бирөөнү бирөө ээрчиш керек. Бирөөнүн ден соолугу жакшы, бирөөнүн ден соолугу начар. Ден соолугу начар, Аллах Таала ошо жаратканына шүгүр кылып, сабыр кылып жашаса, ал үчүн бейиш. Ден соолугун, бул дүйнөдөгү ден соолугунун жок болгондугун, бул дүйнөнүн кызыкчылыгы менен жууп салды. Ал үчүн бейиш 100%.
Орукчан жанагындай бар го. Майыптар. Аларга бизге мисал катарган Аллах Таала ошентип жаратып койду. Алар үчүн бейиш. Бирөөгө нерсе болгон сонун кылып, бирок сыноо кылып койду. Сен эртең Аллахтын астында ошол бирөөнү бай кылды, бирөөнү кембагал кылды. Кембагал жокко сабыр кылат. Кичине сабыр кылсаң, бай зекетин берсе бирдей жашаш керек. Маселе ушундай. Ана эмне себептен адамдардын түшүнүгү башкача, эмне себептен исламды бир эле мааниде түшүнбөйт десе, бул эң жогорку негизги эле жаухари дейт, эң негизги баягы маселе бул Аллах Таала бул дүйнөгө сыноо кылып жөнөткөн болду. Биз ошону өзүбүздүн акылыбызга жараша жооп беребизби акыретте? Биз өзүбүздүн акылыбызга жараша, биздин акылыбызга жараша, анан бизге жиберилген пайгамбарларга, анан бизге жиберилген аалымдарды ээрчигөнүбүзгө карата жооп беребиз. Биз айтты да, сен мусулман болуп жаратып, муштахид мутлак даражага жетпедиң, дебе бир муштахид ээрчишиң керек. Мисалы үчүн мен илим алган жокмун, илим жок. Демек бир устазды ээрчийм. Сөзсүз. Устазды ээрчип, устаздын артынан калам. Эгер устаз бир жерден ката болсо, күнөө устазда. Эми мындай да. Мен бешиге кирем, ушундайбы? Андай эмес да, баягы эгерде ал устаз адашып калган болсочу, демек устаздардан туура аракет кылыш керек. Устаз кантип мындай, устаз илимдүү. Мен илимдүү эмесмин. Кантип билем ал адашкан? Бизде бүтүндөй эреже бар да, Ханафи мазхаб, же 4 мазхаб деген туура деген бүтүндөй адамдардын канын жанына сиңген маселе бар да. Демек ошону ээрчигенге милдеттүү болот. Сен акылыңды иштетпесең, анда кыяматта жооп бересиң. Бирөөнү карабастан ээрчип кетсең. То есть биздин акылыбыздагы тандоо бул ушул устаз, ушул 4 мазхабка карманабы же карманбайбы? Андан кийин уже жоопкерчиликти берип коет. Ичимдеги маселелерге. Анан эгер кайра эле ошону берейин. Эгер все-таки ал бир жерден адашкан болсо, аны билбей калсам, ал жооп берет. Ал жооп берет. Анткени акыйда маселелер бар да, ал жакта көп нерсе жетпей калышы мүмкүн башым, туурабы? Ошон үчүн бизде усулул ифта деген фатва берүүнүн негиздери деген илим бар да. Ошол жерде айтат да, ким фатва берсе, аны ээрчиген адамдарга туура болсо да, туура эмес фатва берген адам жооп берет. Болду. Дагы бир тема бар. Негизинен биз сахабалардын окуяларын окуп, эми өздөрү бир аз илим жок болсо аракет кылабыз, аны сахабалардын окуяларын окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуп, баягы көп нерселерди окуп, анан таасирленесиң да. Кандай адамдар, булар ушундай күчтүү болчу. Анан бүгүнкү жашоого алып келсең, сен алардын жанында эчтекесиң да. Кадимкидей алар ким, сен кимсиң деп туруп отуруп, керкилерди адамдар депрессияда кетип калат да, ушул нерсе үчүнчү. Анан ошол нерселерди ойлонуп, неге мен алар деңгээлинде боло албайм деп сарсана болуу, бул өзү туурабы же туура эмеспи? Мындай айтканда, өзүңдү самокритика кыл. Эми сахабалар, алар башкача бир Аллах Таала тарабынан тандалган коом болуп калды да. Пайгамбарга жардам берүүчү, жанында турган. Ошон үчүн буга пайгамбарыбыздын өзүнүн хадиси бар да. Менин сахабаларымды сөкпөгүлөр деген. Менин сахабаларымдай силер эч качан боло албайсыңар дейт. Эгерде бир немени айткан, шунча алтын садака кылсаңар да менин сахабаларымдын даражасына жете албайсыңар деген. Эмнеге десе, Аллах Таала ошол пайгамбарды колдоого, пайгамбарыбыздын динин таркатууга ушундай бир коомду ошол заманга жаратып койду. Алардын ыйманында, алардын нафсисин тарбиялоодо, алардын пайгамбарга болгон чынчылдыгында башкалардан озду да. Ошон үчүн бизге окшогон инсандар болгон. Бирок пайгамбарды көрүп, пайгамбардын заманында Курандын түшүп атканын көрүп, көз алдында можизаларды көрүп, көз алдында айды экиге бөлүнгөнүн көрүп, көз алдында пайгамбарыбыз асманга чыгып намаздын парзы болгондорун көрүп, ошол маселелерди так ордуна чечилип атканда алардын ыйманы чындыгында күчөп кеткен. Биздикине караганда. Биз андан кийин бир канча кылымдан кийин келдик. Ошол динди биз эле кармайбыз. Бирок биздин нафсибизди тарбиялоодо сахабалардын заманындагыдай абал жок. Себеби бардык пайгамбарыбыздын жанында, пайгамбарыбызга аят түшүп атат, ал мезгилде пайгамбарыбызды көрүп туруп, пайгамбар эмес, Меккеге барганда эле ибадаттарыбыз башкача болуп калып атпайбы? Пайгамбарыбыз жүргөн Каабаны көрүп, пайгамбарыбыздын мечитин көргөндө эле башкача болуп калып атпайбы? Элестетиңиз, пайгамбардын жанында жашасаңыз. Ошого кийинки келгендерге да пайгамбарыбыздын сүйүнчүсү бар да. Кийин менин бир үммөттөрүм келет. Мен ошолорду сагындым деген пайгамбарыбыз. Менин сахабалар, анан мен сүйүктүүлөрүм деген. Биз сиздин сүйүктүүсүз, силер менин сахабаларымсыңар. Алар
bir mezgilde gelet, meni görбөй iman keltirişet. Meni görбөстөн Kur'an'ды, hadislerimi alışat. Al men ошолорду сагынам деген. Demek andan kийинки пайгамбарыбыздын алыстаган сайын адамдардын иманга, исламга болгон баягы ишеними сөз жок. Бирок таасиринде алсыза баштаган. Ошого пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Силердин араңардан эгер көбүрөөк жашаса көрөсүңөр, бузукулук башталат деген. Себеби пайгамбарыбыздан кийин алыстаган сайын адамдардын нафсиси өзлөрүнө кайтат. Пайгамбарыбыздын мезгилинде нафсилер баягы Кур'андын, аяттын, пайгамбарыбыздын берекеси менен мындай тарбияланып турганда, анан биз өзүбүздү жемелебешибиз керек. Биз колубуздан келишинче ибадатты кыла беришибиз керек. Колубуздан келсе садаканы беришибиз керек. Ошол сахабалардын абалына окшогонго аракет кылыш керек. Эгер алардай боло албасак дагы, ошолорго окшошо берсек, Аллах Таала ошого жараша биздин сообузду берет. Кайра бизге жеңилирээк. Кандай дебейсизби, биз пайгамбардан алыстадык. Эртең биздин жүйөбүз бар да, я Расулулла. Биз ушундай мезгилде келдик, бузукулук заманда келдик. Ушул мезгилде адамдардын баары жылаңач жүргөн мезгилде биз намазыбызды көзүбүздү сактадык, колубуздан келинче садакабызды бердик деген жакшы. Пайгамбарыбыздын жанында жүрүп күнөө кылган болсоң көрдүңүз ошондо. Ошого шүгүр кылалык. Биз андан кийин канча кылымдан кийин келип атсак да, колубуздан келишинче ибадат кылып атабыз. Анан пайгамбарыбыздын Аллах Тааланын эмелери колуңардан келинче Кудайда болуп калат. Демек сахабаларгадай болуу шарт эмес. Өзүлөрүдө болуу мүмкүн эмес, шарт да эмес. Себеби алардын тирүү мезгилинде бейишке сүйүнчүлөнгөн сахалар бар. Элестетиңиз, сиз тирүүсүз, болду, сен бейишке киресиң. Жамааттар бар, Бадр согушуна катышкандар. Алар 10 сахаба деп мындай эле айтылат. Башка да сахабалар бар. Анан радияллаху анхум ва раду ан. Аллах Таала алардан разы болду, алар Аллахтан разы болду. Бул оор маселе. Ал үчүн ислам үчүн көп кызмат кылыш керек. Аларга жетпесек дагы ошолордой болууга аракет кылыш керек. Бизде коомчулукта мисалы үчүн союздун адамдары, анан кийин азыркы адамдар болуп бөлүнүп кетет эмеспизби? Союз маалында биз баарыбыз билгендей атеизм болгон. Ошол биздин ата энелерибиз жөнүндө көбүрөөк кабатыр болобуз. Мисалы үчүн эми аларга жеткириш деле кыйын болуп калды да. Ошолордун акыбалы кандай болуп калат деген суроо. Эми биз канча 70 жылдын тегерегинде баягы орустун астында болдук да, СССРдин мезгилинде болду. Дин жок деген, дин тыйынылган, динге тыюу салынган мезгилде кээ бир тарбияларды көрүп биздин ата энелерибиз, туугандарыбыз, кээбиркилер өтүп кетти ошол мезгилде. Ошолордун абалы кандай болот десе, алар Аллаху алам өзүрлүү болот да. Себеби ислам дааваты аларга жетпеди. Кээбиркилер билбестен кетип калды. Аллах Таала кайсы бир коомго ислам дааваты жетпеген болсо, аларды азаптабайт деген. Демек, биз жакшы күмөн кылабыз. Мүмкүн ар бир ошол биздин ата энелерибиздин жүрөгүндө ла иляха илlalloh Мухаммад Расулуллах деген иманы бар. Ошол үчүн кимдин жүрөгүндө ошол эле бар боло турган болсо, бейиште түбөлүк калбайт. Эми биз ушинтип сыртынан ушундай жакшы күмөн кылабыз да. Чубак ажын бир айткан сөзү бар го. Илгерки биздин устаздар же илгерки аалымдарыбыз Манас ата арбагы колдосун же чоң атам арбагы колдосун деп өтүп кеткендерди тавассул маанисинде башкача ортого койгон деп түшүнүп коелу. Ушинтип жакшы күмөн кылып коелу. Аллахтын астында алар өздөрү жооп берет. Биз дагы ошо биздин мурда өтүп кеткендерге жакшы пикир кылалы. Кудай Таалам ошолордун күнөөсүн кечирсин. Абалы ушундай болгон. Себеби такыр ислам жөнүндө билбей деле өтүп кеткен да, себеби жабык мамлекет болгон. Ошого эми Аллах Таалам ошол даават жетпегендиги үчүн өзүрлүү деп Аллах Таалам алардын күнөөлөрүн кечирген болсун. Биз ошо айтып атам жана жемелүү депчи, өз негизи сиздердин баяндарыңызды угуп, устаздар башка устаздардын баяндарын угуп, керкелерде кабатыр болуп ыйлайсың. Керки адамдар мен байкайм дайыма сарсанаады. Мен ушундай адам эмесмин, идеалдуу эмесмин. Өзү бул туурабы? Ушу сарсанаа болуп мен өзүң жемелөө. Эми жакшы жакка умтулууга аракет кылуу бул талап. Адам кечегисинен бүгүнкүсү жакшы болуш керек. Кечеги ибадатынан бүгүнкү ибадат жакшы болуш керек. Кечеги садака бергенен бүгүн жакшыраак болуш керек. Бирок анан жемелей берип депрессияга түшүү да милдет эмес. Биздин колубуздан келген нерсени кылып атабыз. Колубуздан келген нерседен суралабыз. Анан адам өзүн мындай жештин кереги жок. Өзүң менен өзүң иштөө эмесинде, ушул иштөөдө
кайсыл жакка чейин шарт, кайсыл жактан кийин шарт эмес. Мисалы үчүн ал жакта да уровеньди айтыш керек. Антипес керектилер ушунча чын эле союп сүйлөп салат. Жүрөктөр керектилердики эзилет, ошондон кийин андан ары мен вообще бул дүйнөгө жаракатсызмын да, анда эмне кылам деп туруп динди таштап кеткендер бар да. Ошого биздин алымдарыбыз, устаздарыбыз, даватчыларыбыз, исламдын атынан сүйлөгөн адамдар эмоция менен сүйлөш керек. Ислам дини бул эмоциянын дини эмес. Ислам дини Ханафи мазхаб деген нерсе эрежелерден. Кээ бир нерсе адам өзүмүнтүп ойлоп туруп, эмоция калдырып, кантип сен мындай кылбайсың, мындай кылышыбыз керек деп сен мүмкүн өзүңдүн абалың ошондой. Бирок жалпы адамдардын абалы андай болбошу мүмкүн. Ошон үчүн биз элдерге түшүндүргөндө эмоция менен эмес, эреже менен түшүндүрүш керек. Мынау болот, мынау болбойт. Анан өзүңдүн пикириңди айтуудан дагы сактанышың керек. Эгер сиздин пикириңиз деп суралбаса, өзүңдүн пикириңди айтуудан сактанышың керек. Мисалы үчүн сен ойлойсуң да, адам күнүнө жок дегенде бир 60-70 рекет намаз окуш керек. Орозону паланча күндө мынча орозо кармаш керек, мынча садака бериш керек деген өзүңдүн түшүнүгүң бар да. Бул сенин түшүнүгүң да, бул исламдын түшүнүгү эмес. Исламдын түшүнүгү эрежелерди коюп койгон. Мынау парыз, мынау сүннөт. Муну кылсаң ыктыярдысың, муну кылсаң милдеттүү эмессиң деген. Демек, өзүңдүн уровениңди, өзүңдүн абалыңды башка бирөөгө таңылбаш керек. Мисалы үчүн айтат да, мен туулган күн тоспойм дейт. Сен тоспой кой, болду. Шариатта тыюу болбогондон кийин сен мен тоспойм, шуну тоспош керек деп, же болбосо туулган күнү бул койт, буну тоспош керек деп айтыштан мурда эрежеге келиш керек. Эмне негизинде тосулбайбыз? Кайсыл алым тоспош керек деди. Ханафи мазхабтагы кайсы эреженин негизин айтып атам деген болуш керек. Өзүңдүн түшүнүгүң эмес. Сага жакпайт. Сен бирөөгө өзүңдүн пикириңди шариат кылып берме. Ошондон улам анан адамдар баягы эмоция менен айтып салат. Карапайым адамдар ал алымдардын, устаздардын деңгээлине жете элек да, ал канча жылдан бери илим алган, канча жыл даватка чыккан, ар ай сайын умрага барып атат, анын ыйманы башкачараак да. Бир карапайым адам мынтип карап, бул айткандай жашоого мен келе албайт окшойм дебестен, эрежени айтыш керек. Эреже деген нерсе ар бир адам кылуусу мүмкүн болгон да. Андан ашыгын ал адамдын өзүнүн аракетине жараша кыла берет. Бирөөгө ибадат кылат, бирөөгө орозо кармайт. Бизде муну кылсаң гана бейишке киресиң деген эрежелер бар. Ошон үчүн айтылып атканда адамдардын абалына караш керек, өзүңдүн абалыңа эмес. Ошон үчүн фатва берүүнүн усулдары деген илимде ушундай деп да. Сен өзүңдүн элиңдин абалын билбесең, сага фатва берүү арам деп айтылган. Бир эл бар да, ал али намаз эмес, келимеге келе элек да. Ага, машалла, сен жогу жактан айтсаң, жогу жактан фатва берсең, бул кылганыңар туура эмес десең, анда сен ошол адамды динден кайтаруусуна, же болбосо динден баш тартуусуна алып келесиң. Демек, ар бир адамдын акылына жараша акырын фатва берилиш керек. Сиз хадистерди эме деп атпайсызбы? Хадистердин эми жакшы билем. Как раз ушу хадис жакшы билем деген жокмун эми. Изилдөөдө. Мен Сахих аль-Бухариден хадис окугам. Канча месиге окшоп так айтып бере албайм, арабчасын айтып берем, мен маанисин айтып берейин. Менде деле эсимде болбошу мүмкүн. Бир адам мешитке кирип келет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешиттин ичинде отурган. Кирип келип туруп сурайт экен: Расулулла, мен бешикке кириш үчүн эмне кылыш керек десе, 5 парзды айтат экен, андан ашык эмес, андан кем эмес. Дейт экен. Бул ошондо чечмелегенде, биздин жашообузда биз көп маселени чечмелейбиз, керектерди өзү жемелейбиз. Неге мен Кур'ан окуган билбейм, анан неге муну билбейм, тигин билбейм дейт. Өзүнүн ишин таштап кетсем же муну кылып кетсем деп көп тандоолор бар да. Ошондо чындыгында эле ушул 5 нерсе мен намаз окусам, орозо кармасам, садака зекетин берсем, бай болсом, бай болуп анан мүмкүнчүлүгүм болуп туруп хажга барып келсем, келмен келтирсем болду, мен бейишке киремби? Кепилдик. Анан ошол сахаба чыгып атып айтты да, мен шундан көбөйтпөйм дагы, азайтпайм дагы. Чыгып кеткенде пайгамбарыбыз эмне деди хадистин уланысында? Эгер ушундай кылган болсо, бейиш деди. Демек, бизге милдеттүү эреженин негизинде бир нерселер бар, анан ашыкча кыла турган нерселер бар. Ашыкча кылуу сиздин ыктыярдыгыңыз нерсе. Анын үчүн сиз бейиште мүмкүн даражаңыз бийик болот, бара турган ордуңуз бийик болот. Имам Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи күнүнө 100 000 рекет нафил окуч экен. Адам окуй алабы? Акылга сыйбайт. Бирок ал окуч экен. Демек, ал өзүнүн ыктыяры. Имам Малик рахматуллахи алейхи, Имам Малик тааныбызда
маслихаттын экинчиси. Мен Мединада атка минбейм деген. Пайгамбарыбыз жердин астында жатканда мен пайгамбарыбызды урматсыздык кылып, мен атта минип жүрбөйм мен деген. Анын өзүнүн пикири, өзүнүн Аллах Таала менен болгон мамилеси. Аны бирөө айтып, жанагы айткан маселебизге дагы айтат да. Бардыгыбыз ошо Имам Малик ушундай кылгыла деген жок да, ал өзүнүн ою. Ал өзүнүн ою, өзүнүн чечими. Шарият эмес ал. Өзүнүн ою. Мындай өзүнүн Аллага жакындоочу пикири, бирок башкы шарт ушундай. Порог, базовый минимум деп коет. Вот. Мисалы, караңыз, Абдулхамид эки Стамбулдан поездду Мадинага алып барып, ошо адамдарга жеңил болсун, умра ажылыкка бар дегенде буйрук берген экен. Мадинага кирерде рельс жанагы темир го. Поезддун эмне деп коебуз? Баллондагы темир да. Темир так деп киргенде пайгамбарыбызга ыза берилбесин. Кийгиз коюп туруп киргизесиңер деген. Үнү чыкпасын. Баягы рельстин үстүнө кийгиз коюлган, жумшай өткөн. Куранда барбы, хадисте барбы? Жок. Бул Абдулхамиддин пайгамбарга болгон өзүнүн урматы. Аны сен башка бирөөлөргө милдеттүү көрбөйсүң. Сен өзүң менен Аллах Тааланын ортосунда. Мен түшүнүгүмдө бир жыйын өтүп аткан болсо, жыйындын өзүнүн эрежеси бар. Ал жерде барып отуруп, бир ошол теманын тегерегинде сүйлөшүш керек, регламент боюнча. Анан чыккандан кийин, балким ошо жыйындын ичинде Олжобай устаз менен жакыныраак мамилебиз бар, келип кучакташып учурашып койсок, бул милдет эмес, бул регламенттен тышкары маселе. Ушундай. Ушундайбы? Исламда ушундай нерсе. Сизден талап кылынган нерсе бар, анан артыкчылык бар. Сиз ушу талап кылынгандан кутулсаңыз, бейишке киресиз болот. Артыкча кылам десеңиз, даражаңыз көтөрүлөт болот. А неге анда керки маселелерде, мисалы үчүн фатва берүүдө илим алуу парз, бул нерсе парз дейт го. Илим алуудан да тышкары толтон нерселер парз дейт. Илим алуу парз дейт, сизге милдеттүү болгон илим. Мисалы үчүн сизге балагатка жеттигиңиз намаз парз болдубу? Намаздын илимин алып кой. Аны дагы өтө тонкий маселелер эмес, негизги нерселерди алуу сизге парз болот. Калгандарын үйрөнөсүз. Анан баягы өзү намаздын ичиндеги маселелерди чечсек, бир адамдын өмүрү жетпейт. Өзү айтып бүткөн үчүнчү. Бирок сиз негизги качан намазыңыз бузулат, кайсыңыз парз, кайсыңыз важип, качан сажда сафкы кыласыз, дарат кандай бузулат, имам болуп калсаңыз эмне кылышыңыз керек? Базовый нерселерди билиш сизге парз болот. Илимде да ушундай. Анан орозонуку. Бай болбосоңуз, сизге ажылык менен зекетти үйрөнүү милдеттүү эмес. Анан качан сиз бай болгонуңузда аны үйрөнүшүңүз керек. Бир адам бар. Ал өзүнүн өмүрүн илимге жумшайт. Ал жанагы карапайым адамдарга үйрөтүш максатында. Ал бардыгынан кечет. Мисалы үчүн мен өзүм жашоомдо мен бардык кызыкчылыктарым менен бардыгынан кечкем. Ким үчүн? Үммөт үчүн, эл үчүн, кыргыздар үчүн. Өзүмдүн кызыкчылыгымдан кечкем. Бул ислам илимин талап кылууда бул жакта мындай кыйынчылык гана бар. Кыйынчылыктын артасында Аллах Тааланын ыраазычылыгына үмүт кылынган, өзүмдүн жеке кызыкчылыктарымдын баарынан кечкенбиз. Уйкудан кечкенбиз. Эс алуудан кечкенбиз. Жакшы кийинүүдөн кечкенбиз. Рахат жашоодон кечкенбиз. Неге? Элдерге бир топ бар, чыгыш керек. Алар илим алыш керек да, башка адамдарга жеткизиш керек. Анага жараша өзүнүн собу бар. Биз адамдын өзүнүн тандоосу да. Мен ошол кызыкчылыктарымды кечтим, бирок ушундан Аллах Тааланын ыраазычылыгына үмүт кылып атам. Башка адамдар бар, өзүнүн базовый нерсени гана үйрөнгөнгө милдеттүү. Бардыгын терең. Бирөө өзүнө милдеттүү кылып чыгып, мен баарын билемин. Өзүм билип аз келгенси башкага да үйрөтөм деген, ал өзүңө өзүң милдеттеме алуу. Биздин устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али деген Меккеде устазыбыз бар. Меккеге барган кыргыздын баарын устазы. Ал биринчи Чубак ажынын устазы. Чубак ажы бизди ошо Чубак ажы жетелеп барган. Көргөзүп Алым Ханафи. Ошол кишинин айткан сөзү бар да, биздин илим жолубузда жашоо рахат жок. Бул уйку жок. Ушул жерде бул кыйынчылык, бул жерде доомат, бул жерде сага болгон жаман сөздөр. Азыр мен элдерге чыгып,
сабак айтып, элдерге маселени чечип атам. Комментарийлерде мен канча деген сөккүнү угуп атам да, туурабы? Мага эмне кереги бар? Жок, мен ошо сөккүлөрдү да макул дейм дагы, элге бир нерсе жеткизейин дей берем. Болсо мага милдеттүү эмес ал нерсе. Элге сабак айтуу, элдин маселесин чечүү мен милдеттүү эмес. Просто мен ошону Кудайдын ыраазычылыгы үчүн өзүмдүн баягы рахатымды, өзүмдүн каалоомду таштап ошол айтып атабыз. Эми биз башкача айтканда илим алгандарга өзүнчө нерсе, алар бардыгын билиш керек. Илимдүү болдуң доказа окушуң керек. Карапайым адамдар өзүлөрүнө баазы бир нерсени үйрөнүп жашап кете берет. Бул жерден ошол биз как раз баланс жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Коркуу менен үмүттүн ортосундагы баланс кандай болуш керек ошондо? Бул коркуу эреженин негизинде коркуу. Эрежени тура кылып атам, тура кылбай атам деп? Жок, эреженин негизинде деген нерсе бир нерсе бар. Аллах Таала пайгамбарыбызга Куран жиберип, хадистерди жиберип, пайгамбар чечмелеп, мынодон корккула деген бар. Анан жөн эле коркуу бар. Ал коркуу сага милдеттүү эмес. Сага эрежеде айтылган коркуу милдет. Мисал үчүн айтат, сен зина кылган болсоң, сен тозокко түшөсүң. Сен ушундан коркушуң керек. Бул эрежеге салынган коркуу. Эртең барганда сен эмне себептен тиги экинчи аял албадың деген суроо болуп калса кандай болот? Мен Аллах Таала арасында мен акчам бар болуп туруп деген коркуу, бул коркуу эмес. Эрежедеги коркуу эмес. Мисал үчүн мынтип корксом болобу? Азыр бир примерде мечитке случайно сол бут менен кирип кетип, ох эми эмне болот деп. Ошон үчүн баазы бир нерсени үйрөнүп алыш керек. Сол менен бут менен кирсең эч нерсе болбойт өзү. Сол менен оң бут менен кирүү бул мустахаб, сүннөт амалда. Сүннөт амалды таштап койсоң, сага бирөө айып такпайт. Мисал үчүн көчөдө уруш кеткендер бар, сууну туруп ичип койсо, болду, сен мусулман эмес. Баягы эмоция менен илим алгандар же болбосо эмоцияга берилип алгандар. Суу туруп ичүү сүннөт, отуруп ичкен жакшы. Бирөө ичип алса, бирөөнү бирөө айтпа. Же болбосо мындай жакшы мүнөзүңдү айтып кой. Биз көрүп сооп болот. Пайгамбарыбыз келгенде, пайгамбарыбыздай болуп сүннөттөрүн аткарсак соогу көп болот депчи. Мисалы үчүн кечээ эле сабакта бир маселени айттым. Сол кол менен тамак жеш. Бизде көп адамдардан угуп атат, сол кол менен жеш арам деп. Шайтан жейт. Пайгамбарыбыз мындай деген. Сен же мен же сиз шариаттын атынан сүйлөп атканда өзүңдүн пикириң менен эмес, эреже менен сүйлөш керек. Ханафи мазхабта өкүмү эмне? Сол кол жешти. Хилафил аула. Башкача айтканда, оң кол менен жеген жакшыраак, сол колго караганда. Арам эмес. Эгерде сол кол менен жеш арам боло турган болсо, оң кол менен жеш парыз болот. Элестетиңиз, оң кол менен тамак жеш парыз болуп калса, кокустан бир күн сол кол менен жеп үйө турган болсоң, тооба кылышың керек болот. Күнөөкөр болдуң. Жок, оң кол менен жебесе деле боло берет да десе капыр урат. Ушундайбы? Мындай эмес да. Оң кол менен жеш сүннөтпү? Сүннөт да. Демек, сол кол менен жеш макрух болот. Жакшыраак оң кол менен жеш керек. Анан ошол жанагы кичинекей майда нерселерди парыздай көргөзүп, адамдарга динди оор көргөзбөш керек. Жана айтып атпайбы, туруп ичип койсоң, как будто аракты отуруп алып ичкендей эле күнөө да. Арак ичкендей эле неме кылат да, астагфирулла демесе, мындай адеп менен айтып койгонбуз, сүннөт, солуңа да жакшы отурсаң жакшы болот десең, жакшы болот. Анан ушул мен көп маселелерге мындай ачыктык киргизгенге аракет кылам да. Мен жанагы аккан арык менен эле кете бергим келбейт да. Мурда устаздар, мурда дамлалар же болсо мындай давачылар мындай деген экен. Ошо жок. Туура эмес болсо туура эмес деп айтам. Бир эле мисал да ошо. Туулган күн. Жабыштым да калдым ошо туулган күнгөчү. Эмесе өзүм туулган күн тоспоймун да. Бирок туулган күн тосушту арамдык даражага чыгарып ашкан да. Анан ошолор өзлөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күн кылып маулид кылышат. Арам боло турган болсо ал деле арам да. Туулган күн бир күн болду. Ал күнү майрамдап досторумду чогултуп чай ичүү мен Аллахым сага өмүр берсин досум, ийгилик сага ишиңе. Туулган күндө эмне болот? Эгерде исламий чөйрөнү айтайлы эми, жанагы исламий чөйрөдө эместердики, эми алардык арам адал аралашып кеткен. Аларга биздин сөзү жок. Мусулмандар да. Кесе айтат да, таксырым өмүрүңүз узун болсун, эсогуңуз чың болсун, оорубаңыз, ишиңизге ийгилик, дуа, көп жашаңыз.
Ушул да тилек да. Анын эмеси туура эмес. Эме дегендерди уккам. Жума күнү биз бирибизди жума марик болсун деп айтып эме чакырабыз го. Пайгамбарыбыз андай кылган эмес, силер адашып кеткенсиңер, силер эме кылып атасыңар дейт. Бида. Эми ал жана биздин 4 мазхабка кирбеген жамааттар аларчы. Мынау туулган күндү арам деп аткан биздин ичибиздегилер. Эми экөөнүн айырмасын билели. Тиги 4 мазхабтын сыртындагылар алар эмнени болсо да арам дей берет. Алар өзлөрүнүн жаралганын эле калды да. Менин жаралышым бидат болду. Өзү ошолордун жаралганы деле бидат. Өзүчө пайгамбарыбыз мезгилинде болгон эмес да. Анан ошону ар бир нерсени эле бидат дей бериш үчүн далил керек. Жаралган бир пайгамбарыбыз жаралган бир. Анан жанагы маселеңизге келдик. Эмнени айттыңыз эле? Мен унутуп калдым. Не болчу? Мен жума мабарак. жума марик. Пайгамбарыбыз мезгилинде айтылган эмес деген кеп көп нерселер пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес. Мен жанагы Ханафи мазхабтын негиздериши дегенин ичинде бир гана Ханафи мазхабты эмес, Кыргызстандын ичиндеги көйгөйлүү маселелерге токтоп, ошону чечем да, ошонун арасында мен программамда ошол бар. Бидат маселеси боюнча сүйлөйм. Bir günüç сабакта. Бидат качан бидат болот? Пайгамбарыбыз мезгилинде болбогон нерсенин бардыгы бидатпы? Же пайгамбарыбыз бир болбогон шариятка каршы келген нерсе бидатпы? Бидаттын түшүнүгү кандай? Пайгамбарыбыз кылбаган нерсенин бардыгын биз кылбашыбыз керекпи? Же пайгамбарыбыз кылбаган, бирок шариятка каршы келген нерсени кылбашыбыз керекпи? Ушуну түшүнө алышпайт да. Пайгамбарыбыз кылбаган көп нерселер бар. Бидат деген это нововведение, жаңылануу, жаңы бир нерсе киргизүү. Жаңы бир нерсе киргизүү, азыр бар нерсе жаңы болуп атат да. Телефон, былтыр бар нерсе, быйыл бар нерсе, былтыр башка нерсе бар. Кайсыл жаңылануу шариятта кайтарылган? Кайсыл жаңыланууну кабыл алабыз, кайсыл жаңыланууну кабыл албайбыз? Бидат маселесинде жаңылануу деген динге жаңылык киргизүү деген динде болбогон, каршы келген нерсени динден деп айтуу. Мисалы үчүн айтасыз да. Эми пайгамбарыбыздын мезгилинде 4 рекет пешин окуп аткан экенбиз. Азыр эми ибадатты көбүрөөк кылышыбыз керек болуп атат. Соопторубуз азыраак болуп атат. Ошого пешинди 5 рекет кылабыз. Бидат. Андай акың жок сен. Ал эми пайгамбарыбыздын мезгилинде болбогон, андан кийин бирөө кылган, ошондон сооп үмүт кылынган нерсе шариятка каршы келбесе дурус. Мен ага миңдеген мисалдарды алып келип берем. Сахабанын мезгилинде, пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес, сахабанын мезгилинде болгон. Анда ошондо бидат дейlik. Айтып бериңиз. Мисалы, пайгамбарыбыздын мезгилинде Куран топтолунуп бир китепке жазылган эмес. Пайгамбарыбыз топто бир китеп кылгыла деп айткан эмес. Абу Бакырдын мезгилинде Умар ибн Хаттабтын сунушу менен бир китеп жазылды. Пайгамбарыбыз мезгилинде болгон эмес. Ошондо эгер баарын бидат деп атсаң, Куранда да бидат дешиң керек болот. Жазылышы китеп болушу бидат дешибиз керек. Эгер жанагы эреже менен айтсаңызчы, пайгамбарыбыз кылбаган деген десең. Пайгамбарыбыздын Абу Бакырдын мезгилинде бир нуска Куран болду. Аны Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху Абу Бакырга келип айтты да. Абу Бакыр, сен халифасың. Биз согушта көрдүк, мынча Куранды жаттаган карылар өлүп кетти. Азыр Куранды жазып калбасак, карылардын барында Куранды жоготобуз. Умардын пикири эмне болду? Динге жаңылык алып келип атабы? Ооба, жаңылык алып келип атат. Себеби пайгамбарыбыздын мезгилинде болбогон нерсени кылып атат. Десе, Абу Бакыр пайгамбарыбыздын мезгилинде болбогон нерсени мен кыла албайм деди. Демек, пайгамбарыбыздын мезгилинде болбогон нерсени кылбаш керек дегендин түгүндө тууралыгы бар да. Бирок ойлонуш керек. Абу Бакыр эмне деди? Пайгамбарыбыз кылбаган нерсени мен кыла албайм деди. Дедиле Умар ибн Хаттаб эмне деди? Аллах античип айтам, мунда жакшылык бар деди. Деди, мен ойлонуп көрөйүн деди. Абу Бакыр үйгө барып ойлонуп көрдү дагы, ойлонуп көрсө чындыгында Куранды эгер жазбасак, Куран карылар өлүп калса, анда Куран проблема болот, себеби бизге аманат болуп берди да. Келде макул болду. Демек, шариятка каршы келбесе, мусулмандар үчүн пайда боло турган болсо,
ага уруксат берилиш керек, кандай эле Абубакыр уруксат бергендей эле. Сунушту берген Умар болуп атат. Демек, эл үчүн пайгамбардын мезгилинде болгон бир жакшы сунуштар болсо проблема эмес. Анан келе атабыз. Шашпай турабыз. Болду, анан Абубакыр радиаллаху анху мезгилинде бир Куран жазылды дагы, Абубакыр өтүп кетти, Умар халифа болду. Умар халифалык мезгилинде ошо бир китеп менен турушту. Эми Осман радиаллаху анху халифалык мезгилинде Куранга болгон муктаждык башталды. Футухаттар, исламдын кеңейүүсү чоңойду. Осман эмне деди? 4-өн жазабыз деди. 4 нуска кылабыз деди. Абубакыр пайгамбардын мезгилинде ошо жок болчу. Абубакырдын мезгилинде бирөө эле болду. Умардын мезгилинде ошо бирөө менен эле болду. Османдын мезгилинде 4-өө жазылды. Сахабалар жок, туура эмес деген жок. Динге пайдабы? Бисмилла. Азыр миллион чыгып атат Куран. Пайгамбардын мезгилинде болду беле? Демек, исламга пайда болуп атабы? Ал пайда зыяны жок анын. Ошого бидатты караш керек. Эмне бидат? Динди буза турган, диндинге зыян келе турган, динде жок нерсеби сен ойлоп таап аткан нерсе? Аны бидат дейбиз. Туура эмес болсо. Туура болсо, пайда болсо, пайда. Мисалы эми жума күнү бирөөнү жумаң барек болсун, намаздарың кабыл болсун деген пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес. Бирок шариатка кайсы жери каршы келет? Сага дуа тилек кылып атат. Жума күнү бир убакыт бар дейт. Ал убакытта сен бир дуа кылсаң, Аллах Таала дуаңды кайтарбайт деди. Ошол күнү жума күнүнүн ичинде жумаңыз марек болсун, өмүрүңүз узун болсун, намазыңыз кабыл болсун, дуасы кабыл болуп калса жакшы эмеспи? Бирөө-бирөөне тилек айтууга, дуа айтууга эмнеге болбосун? Сахабалар кылган эмес. А сахабалар кылбаса, ал проблема эмес. Сахабалар болбойт дегенден кылган эмес. А эмнеге канча деген сахабалар кылбаган нерсе азыр кылынып атат мисалы. Көп маселелер бар да. Мен ошого мен атайын жазып чыккам. Пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес, Абубакыр кылган. Абубакырдын мезгилинде болгон эмес, Умар кылган. Умардын мезгилинде эмес, Хулафа Рашидин мезгилинде эмес, кийинки сахабалардын мезгилинде эмес, табииндердин мезгилинде кылынган амалдар бар да. Адамдар аны эч кандай жерибей эле кылып берет. Мындай айтканда эме бар, основной шарт правилалар бар. Аларды аткарып анан ашып кетпесек, бир эле мисал, Ахмад ибн Хамбалдын 100 000 рекет нафил окуганда пайгамбар окуп турушат. Окуган жокко. Абубакыр окуп турбу? Умар окуду. Эч ким окуган эмес го. Ахмад ибн Хамбал окуду. Жок, сен мынтип окубагын деп тыйгандай эле болуп атат да. Сен ибадатты көп кыла бер, сен проблема жок. Дуа тилегиңди кыла бер. Анан бизде дагы далилдер бар да, айт күнү бири-бирин куттуктаган сахабалардан риваяттар бар да. Демек, айтты куттуктап атса, жума деле айттыга окшогон бир майрам, кичинерээк майрам, бири-бирин куттуктаса эмне болот? Негизи күн сайын майрам го. Күн сайын майрам. Эгер Рамазан айы андан да чоң күнөө майрам. кылбасаң, ибадаттарың артса күнөө майрам. Ошол үчүн күнүгө бирибизде дуа кылабыз. Аллах разы болсун, өмүрүңүзгө береке болсун деген. Мисалы үчүн менин эң көп колдонгон сөзүм, мен келинчегимди айтат да. Иншалла менен Аллах разы болсун. Билбейм, мен дени бардыгын Аллах разы болсун. Аллах сизден разы болсун. Эки сөздүн биринде Аллах. Ал деген Аллах Таала разы боло турган болсо болду. Бул дүйнөдө менен акыретте биздин утугубуз ошо да. Ошонун разычылыгын таба эле ушинтип жүрөбүз. Силер көрүп атканыңарда Алла разы болсун. Менде эми коомчулукта көп аралашып жүргөн үчүн эки суроо бар. Биринчиси мондой. Биздин көп алым устаздар чет өлкөлөрдөн илим алып келип атпайбы? Ар мамлекеттерден илим алат, анан көбүнчө ошол жакта калыптанып калган маселелерди бул жерге келип баян кылып айтканда, ошол жердин элине айтыла турган маселелерди бул жердин элине таңуулап да айтып коет деп. Мисалы үчүн Пакистан, Бангладеште адам көп, анан көбү кембагал жашайт. Ал жердин алымдары хикмат менен айтат дейт да, мисалы, байлык негизги эмес, мындай жупунтуп айтат экен да элин, үммөтүн. Бизге деле келип алып ошону айта бериш шарт эмес деген пикирлер бар. Анан бир экинчи суроо, мисалы үчүн, алымдар бул да көп талкуулду. Акыркы учурларда, мисалы үчүн, ошол эле Абу Ханифа эмес, Имам аль-Бухарилер куугунтукка алынган, каранан жеген, ачка калган, мисалы үчүн пайгамбарыбыз эле азыркы молдолор төрдөн түшпөйт деген пикир бар. Силерди кыйналышыңыздар керек. Сонун суроо экен да. Неге кыйналып айтасыздар? Мага ушундай сонун суроо. Мен жашоомдо эң жакшы суроолордун бири ушу суроочу. Жооп берем. Чындыгында мен да сыртта окуп келдим. 20 жылга жакын, Меккеде 15 жыл, Иорданияда 5 жылга жакын,
okup keldim. Bирок ошол жактан мен эч нерсени көтөрүп келген жокмун. Бир гана илимди, Ханафи мазхабты көтөрүп келдим. Ал Ханафи мазхабы ушу Кыргызстанда иштеген, мыйзам чегинде иштеген мазхаб. Болгону мен кеңирээк окуп келдим. Тереңирээк окуп келдим. Себеби канчалык терең окуган сайын адамдарга жашоосун жеңилдетип, маселесин чечип бергенге жакшы. Бирок кийимин дагы көтөрүп келген жокмун. Жоолугун дагы көтөрүп келген. Арабтарды көрдүңүзбү? Сиз да салып жүрдүңүз белеңби? ооба. Мен алып келген жокмун ошону. Ал жактагы саясий маселелерди да алып келген жокмун. Саудияда да өзүнчө саясий маселелер бар, диний тарапта бөлүнүүлөр бар. Аны да алып келген жокмун. Иорданияда да ошондой. Болгону мен мазхабымды окудум, тереңирээк окудум, кайра келип эле ушул силердин эле кийимиңерди, силердин эле калпагыңарды ушу өзүбүздүн элдин эле нерсесин айтып, бирок маселеде тереңирээк айтканга аракет кылып атам. Демек, ким кайсыл жакта окуп алсын, ал жактан илимин алып келсин, менталитетин, ал жактын каада салтын, түшүнүгүн алып келбесин. Ошон үчүн айтам да, жада калса, бир жерде окуса, жада калса ошо тамагынан бери ачуу кылып алгандары болуп атат да, биз ушунчалык өзүнө сиңирип алган, тамак жесе да ошо жакпаса да ачуу жейт да. Себеби ошо бир жерге барганда көрүп келген. Мисалы үчүн мен Иорданияда окугам, мансаф деген тамагы бар. Жеңиңерби? Ал тамак өзү жакшы көрөм да менчи. Ушакка келип ошо мансаф эле деп деле кыйкырган деле жокмун. Кайра эле ошол мантыбызды жеп эле ошо беш бармагыбыз эле жүрөбүз да. Демек, баягы бизде кыргыз ушундай экен өзүчө. Кайсыл жакка орус болсо орус болуп кетет экен. Пакистан болсо Пакистан болуп кетет экен. Араб болсо араб болуп кетет экен. Ошого жалпы эрежеге түшүп, кыргыз бойдон калалы, болгону алардын илимдерин пайдаланайлы. Бул менин биринчи принципим. Экинчиси, эмне себептен чоң аалымдарга ушундай кыйынчылыктар келген? Абу Ханифа сабалып өлгөн, Ахмад ибн Хамбал сабалган, Имам Бухари өзүнүн жеринен куулган, дагы. Биздин молдолор сонун эле жүрүшөт, сонун. Эмнеге алар сордук, сон болуп көрбөйт? Ошолордун арасында мен да айтып атасың, эмне жыргап эле жүрөсүң дегенсиз. Болгону биздин молдолор ошону ачыкка чыгарбайбыз, биздин кыйналып атканыбызды. Чубак устаздын кыйынчылыктарын кимибиз билебиз? Чубак устаздын баарын ойлоп жүрөт да, чубак уста сонун болуп элдин астында эле күлүп, жайнап, чубак ажынын көргөн кыйынчылыктарын көргөн адам ал өлүп калат, инсульт болуп эле. 2 жылга чейин соттон баш чыккан эмес. Мамлекеттен чыгууга тыюу салынган, жада калса фатва берүүгө тыюу салынган. Камалганга чейин барган, кээ бирки дамларда бар камап коюп атат. Бар кыйынчылыктар бар бизде делечи. Бирок аны элге биз жарыя кылып айтпайбыз да. Элдин астына чыкканда жакшыны айтабыз. Мен ойлошум мүмкүн да, Олжобай жыргап эле жүрөт депчи. Менин аркамда канча кыйынчылык бар экендигин, кандай болуп аткандыгын аларды элге айтпайбыз. Эми ал жерде Имам Бухаридин эле кыйналганынан бир эле окуяны билесиз да. Куулуп тиги немеден Бухарадан куулган бир эле маселени билесиз. Ахмад ибн Хамбалдын бир эле маселесин билесиз. Куранды махлук деп. Андан башка толтура маселелери бар. Ахмад ибн Хамбал аны элге алып чыккан эмес. Чубак устаз кээ бирки адамдар менен мамилеси ушунчалык оор болгон, бирок аны эч кимге айткан эмес. Мактап гана жакшы сөз сүйлөгөн. Чубак ажы мага айткан сөзү бар да. Кээ бирки адамдар бар деген. Өлгөндө башын тээп өткөнгө, жаназасына катышып эмес, башын тээп өткөнгө ылайыктуу адамдар менен Аллах разы болсун деп бир деп жакшы сөздөр сүйлөп, бир дасторконда чай ичип атабыз деген. Ошондой замандар бар, анын баардыгы элге жарыя кылынбайт. Мисалы, бир эле мисал да. Ислам үчүн, дин үчүн, адамдар үчүн бир маалыматты айтканыңда сага бир звонок келгенде, сиз келип кетесизби таксыр дегени, сен жашооңдогу ошо барып, кайра чыкканга чейин жок дегенде 5 жылдык өмүрүң кетет. 5 жыл аркага кетерсиң жөн элечи. Жөн эле сага звонок келген элечи.
Эми адамдарга зонок келбеши мүмкүн. Адамдарга кыйынчылык болбошу мүмкүн. Ошондой мезгилдерде бул жыргап эле жүрөт дейт. Биздин ден соолугубуз канчалык кыйын болуп атат. Эми обязательно биз токмокто болушубуз милдеттүү эмес да. Эми азыр кичине жанагындай адамдардын түшүнүгү жакшы болуп калды. Эми баягы бала төбө басты кыла турган жок. Сөзү менен кечиресиз, сөзүңүздү улуп кет. Мен Алла ыраазы болсун, сиз ушинтип эмгек кылып мен сезем да, билем да, анткени да бир өзүм билген мисалды айтып кетейин. Калысбек устазыбыз окутуп ал жакта акча жагынан кыйынчылык болуп туруп, тамактарды арзан жеп туруп ашказанынан кетиптир да. Ашказанынан ооруп жүрөт канчадан беричи. Илим алам деп туруп. Андай маселелер ар бир Дамбулада мен эмне үчүн барып келдим эгер айтпасам азырчы, Иорданияга, Египетке эмне барып келдим? Ушу Дамбулдардын окуп жүргөндөрдүн жагдайын көрдүм да. Кандай эмеде окуп жүрөт, кандай акчага жашайт, канчалык кыйынчылыкта жашап көрдүп, эми өз көзүң менен көргөндөн кийин жүрөсүң да. Адамдар эмнени гана курмандыкка чалып атканын көрүш үчүн. Анан чындыгында илим алып бүткөндөн кийин келесиздер. Жакшынакай болуп, уже готовый болуп, и баарыбызга кажется, что бул жыргап эле окуп келиптир. Какой-то бирөөнүн акчасын алып окуду да, ал жакта жыргап жүрдү да депчи. Ошон үчүн сен кантип сет мамлекетте окудуң, сен акчаң бар үчүн окудуң эмес, Аллах Таала ошо насип эткен үчүн окудук да, рызкын Аллах берүүчү да биздин кыйынчылыктарыбыз. Эми ошого баардык ар бир адамдын ушундай кыйынчылыктары бар. Ден соолугунда проблема бар, аз айтып өткөндөй, калыс таксырдын жана башкаларды. Мисалы, сөз келип калды, айтыш керек да. Мен Меккеде окуп атканда, Меккеде жашоо жакшы болгону менен, кыйынчылыгы бар өзүнө жарашачы. Аны ошо Меккеде окугандар билет. Аны ойлойт да, Меккеде сонун ал жердеги жашоо башка жакта да оор. Аны мүмкүн бир кыска чөйрөдө айтып берем. Мен Иорданияга келгенде, ошол келгенде ушунчалык кыйын жашоого келдим мен, балдарым менен, келинчегим менен, суук жерге акчам жок келгендеги кыйынчылыктарды адам баласы чыдай албайт. Мен ушундай эле айтам да. Ушундай кыйынчылыктар болгон. Биздин университетке келинчегим экөөбүз мен Меккеден келгенден кийин, өзү Меккеден эле Кыргызстанга келсем өзү жетет, 15 жыл окуганымчы. Ошо Меккеден келип окуп атканда университетке барганга жол киребиз жок калып калган күндөр. Мен Иорданияда балдардын баардыгы билет. Мен самса саткам. Окуумду бүтмөйүнчө кетпейм Кыргызстанга. Самса саткам. Келинчегим түндө туруп, саат 3-тө 4-тө самса жасап, эртең менен сумкага салып алып барып, кимге сатам? Студенттерге. 2 сабактардын ортосунда. Ошого кичине акчабызга квартира светибиз төлөгөнбүз. Бирөөдөн жалдырап мага акча берчи, мен окуп атам. Азыр кээ бирки студенттерге таң каласың да. Сурайт да бирөөдөнчү. Биз окуп атабыз, спонсировать этпейсиңер деп. Мен бирөөдөн сураган эмесмин. Мен окуп атам, ал жакта кыйналып атам. Мага акча бергиле деп бирөөдөн сураган эмесмин. Бирөө берсе, Алла ыраазы болсун деп алгам. Самса сатуу деген нерсени Иорданиялыктар кабыл ала алган эмес. Ожобой устаз кантип келип самса сатууда деген. Себеби адамдар 7-8 жыл окуп эле Кыргызстанга келсең авторитет болуп кетесиң да. 15 жыл окуп келиптирип, окууну дагы бүтүрмөйүнчө кетпеймин деп самса сатуу. Мындай кыйынчылыктар көп да биздечи. Балдарымдан бөлүнүп, балдарым мектепке бере албай, мектеп албай, анан бир жерге сүйлөшүп барып, мектепке апарып балам берейин десем, айтты, паланча мектепке барсаң ошол алат. Акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бекер да. Барсам, жанагы Сириядан качып келген качкындар бар го, ошонун балдары экен да. Бүт жанагы согушту көргөн. Ошондой жерлерге барып окуганга мажбур болгонбуз. 1-2 ай болсо да. Анан айрден кой балдарымдын түшүнүгү жанагы психикасы неме болбосун, айрден чыгарып. Эми биз менен Аллах Тааланын арасындагы нерсе аларчы. Анан ошого бизди кыйналып айтат экен деп кыжырат болушпайсың да. Кыйналып атабыз. Азыр деле кыйналып атабыз. Не переживайте. Биз деле кыйналып атабыз деп. Астагфирулла. Кийинки теманы баштайлы. Мен хайыр эле хадистен баштагым келип атат жаңы теманычы. Бул слабый хадис, недостоверный деп коет. Бирок ушунун мааниси мага кызыктуу да. Хадисти окуп берейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бирөө келип сурайт экен да, сахаба айтат экен. Мусулман коркок боло алабы десе, боло алат дептир. Мусулман
сараң боло алабы десе, боло алат дептир. Ана мусулман калп айта алабы десе, жок деп коет экен. Ушундай недостоверный хадис бар экен да. Бирок эгер ойлонуп келсек, мусулмандын мындай башкы мүнөздөрүн салыштырсак, сыпаттарын салыштырсак, мусулман кандай? Калп айта алабы, сараң боло алабы, кандай кыла алат, кандай боло албайт? Бул хадис ушу элдердин арасында жүрөт, бирок недостоверный болсо да амал кылганга жарай турган хадис. Сен башкача айтканда, жанагы берки хадис ал акыйдага байланыштуу болгондугу үчүн андан токтойбуз. Ой жугуттун алыс. Жок, ишенимде турат. Тозокко ким кирет? Ал акыйдага байланыштуу болгон үчүн андан токтодук. Бул алсыз болсо дагы мааниси жакшы, өтө алсыз эмес, амал кылууга жарактуу. Бизде ушундай эреже бар. Өтө алсыз болбосо, амал кылганга дурус. Таргиб ва тархиб дейт, бир нерсеге жакшыга кызыктыруу, жаман нерседен коркутуу максатында амал кылса болот деген. Эми мунун мааниси эмнеде жатат? Мунун мааниси ушундай мааниде жатат. Жалган айтуу деген нерсе адамдын эң төмөн сыпаты деген сөз. Адамда кайсы сыпат болсо, ошонун эң төмөн сыпат бул, эң жиркеничтүү сыпат жалган айтуу. Ошого жада калса, кулдар, илгери кулдар болгонго, базарда сатылган кул. Эми ал кул, азыр кул эжүүчүлүк жоголуп кетти, бирок кул мындай биздин малдай эле эсептелинген да, кааласаң сатып ийесиң, кааласаң иштетесиң, кааласаң тур десең турат, отурсаң отурат, кааласаң мисалы үчүн никеде милдеттүү эмес. Эгерде бир күн кызды сатып алсаң, болду, алып иштете бересиң. Нике кылышта милдеттүү. Ушундай да эми алар. Ошону дагы базарга сатканыңда жалганчы болсо баасы түшкөн. Жалганчылык жада калса кулдун сыпатынан да төмөн сыпат деген сөз да. Кул деген нерсе өзү эң төмөн сыпат да, эмичи ал адамдык сыпат, адам сүрөт эле адам мал деген сөз да. Жалганчылык кулдан да төмөн деген сөз да. Кул жакшыраак, жалган айтсаң ушул кулдун дагы баркы жок деген сөз да. Ошон үчүн мусулман адамдын жалган айтуусу мүмкүн эмес, жана ага жол берилбеш керек. Жалган каяктан келип чыгат? Жалган бул мындай нафсиден гана келип чыгат да. Кандай? Бир нерсеге жетиш үчүн, же болбосо бир нерсени жашырыш үчүн, шуның үчүн гана жалган айтылат. Ал эми жаныңды сактап калыш үчүн айтылган жалган этибар калмайт шариятыбызда. Мисалы үчүн сизге автоматты башыңызга такап, Кудайым сактасын, сурады, мындай десе, ошондой десең өлө турган болсо, унча кандай эмес десеңиз, күнөө эмес. Эки адамдын башын берктирүү үчүн жалган айтылса күнөө эмес. Себеби ал нафсинин аркасында эршилген эмес да, бир жакшылык максат кылган. Демек, жалганчылык ушул хадисте келгендей, мусулман жалган айтпайт деген мусулмандын иманы жалганга жол бербеш керек деген сөз. Эгер ошого кетип атсак, демек иманыбызды күчөтүшүбүз керек, ушу аракет кылышыбыз керек да. Мусулман ошондо сараң боло алабы? Сараң боло алабы деген деп мүмкүн сиз туура эмес котордуңуз, чачып битиңиз которгон окшойт да сизгечи. Эмеден интернет, Google'дан боло алабы эмес. Сараң болуп калуусу мүмкүнбү десеңиз туура болот. Мусулман сараң болуусу мүмкүнбү десе мүмкүн. Себеби нафс деген бирок мусулман болуп кала берет. Мусулман болуп тура берет. Мусулман зина кылып коюшу мүмкүнбү десе, нафсин нерсе зина кылып коюшу мүмкүн, себеби өзүн башкара албай калат. Бирок ал бул кыла бер деген нерсе эмес. Мүмкүнчүлүгүн айтабыз. Бирок жалганга келгенде мусулман жалган айтпашы керек да. Ага эч кандай бир алып бара турган нерсе жок да. Накталыш керек мындай айтканда. Мусулмандын эң жаман сыпаты. Демек, биздин атыбызда жакшы жаралып калыптыр накта, накталыш керек да. Барыңдай болушун керек. Жасалмачылык эң жаман нерсе. Накта деген нак да. Бизде нак сүт дейбиз, нак айран дейбиз. Ал деген нерсе оригинал деген сөз да. Накта болуш керек. Мен өзүм нактамын деп билем. Жасалмачылык жок менде. Түз айтамын. Бирөөнүн ою үчүн оюмду өзгөртпөйм да. Нактамын. Биздин Бегиш деген рэпер бир тууганыбыздан суроо бар экен. Интернетке кире калсам эле жазып чыгыптыр. Жума намазда мечиттин ичинде киши көп. Алыстан эки жакта эки бош орун көрүндү. Барсам бирөө теспе коюп коюптур, бош эмес дейт. Анан экинчи көргөн орунга барсам, ал жакта байке курткасын коюп коюптур. Ал дагы бош эмес дейт. Келе элек адамдарга орун алып коюшуптур. Анан кайра толтура адамга ыңгайсыздык жаратып, эшик жакка чыктым. Ушундай көрүнүш туурабы, туура эмеспи деп таркипке байланыштуу суроо болуп кетти.
Эми мечит бул вакыф деп коет да, Кудайдын үйү бардык адамдарга бирдей. Бирок ким биринчи келген эл кылат. Ким биринчи келген ошонун ээси болот. Башкача айтканда, биринчи саптын согу көп дейбиз биз. Биринчи сапка ким ээлүү болот? Сен бүгүн куптандан кийин кетип атып жай намазыңды коюп кетсең, кечир, ал сенин сен эрте менен эрте келишиң керек дагы, ошол жерге отуруп, жай намазыңды коюп, же теспиңди коюп, анан дааратың бузулуп калдыбы, же бирөөгө сүйлөшө каласыңбы? Мисалы үчүн бизде мечиттин ичинде дүйнө сөздөрүн сүйлөшүш жакшы эмес да. Телефон келип калды, мүмкүн эчке сүйлөшкөнү кеттиң, же даарат алганы кеттиң. Ушундай абал боло турган болсо, анда акысы бар. Себеби биринчи келип, ал өзүнүн ордун алган. Анан жок, бир досу келген, бирки досу пробкада турат, же машинасын кое албай жүрөт. Сенин жаныңда место барбы? Бар. Мен место алып турчу, мен барам. Анда ал болбойт. Себеби бул бирөөнүн мүлкү эмес. Бул жерге ким биринчи келгендики. Анан эми ал сураган адам мүмкүн түшүнбөгөндүр. Мүмкүн ал жерге теспесин койгонсо, демек теспе өзү учуп келген жок да, теспени бирөө койгон анан. Мүмкүн дааратканага чыгып кетти, мүмкүн мурду канап кетти, мүмкүн бир нерсе. Ошол эле мезгилде тиги досу өзүнүн курткасынын теспесин коюп койгон да болушу мүмкүн. Демек абалга карап фатва берилет да. Демек ким аспакыя же башкача биринчи келген болсо, ал ошонун акысы. Мен өткөндө бир нерсе болуп, бир ушу жүрөгүм ооруду. Бизде Сараксы мечитте сабак кылабыз. Анан биринчи саптын согу көп да. Анан ушул жердеги балдар ушу биринчи сапта турганга акылуу дейм да. Себеби алар шамдан бери ушул жерде отурушат да. Коптанга келгенде анан бирөөлөр келип эле жырып келип, барып мындай ызычы болуп аткандар келип шарт местосын алып алат да. Анан биринчи сапта сабак угуп отургандар аркага жылышат да. Анан ошондо мен бир туура эмес кылдым, өзүм ошону туура эмес деп эсептейм ушуну. Ошол бир аксакал постоянно ошондой кылат да, ошол жерге келипчи, анан ошону айттым да, сиз ушул бирөөнүн акысына кирип калып атасыз. Себеби биринчи сапка мунулар акылуу. Себеби булар шамдан бери отурат. Эгер сиз акылуу болом десеңиз, анда эртерээк келип отуруңуз. Келип, баягы адамдар мынтип, баягы сабакта мынтип айдай болуп отурабыз да. Бирөө столго жакын болуп, бирөө мындай болуп атат. Анан сабак бүткөндөн кийин столдор жылдырып атканда, конечно, баягы жол неме ачык кала калат да. Биринчи саптын эмеси. Анан дароо ошол жерде тура калат да. Анан баягы столду жылдырып кайра келсе, местосы жок, аркага ачылат да. Анан ошону айттым, бирок ошо менен жүрөгүм ооруду. Ошону айтпай эле койбодум. Менин уровень, менин мындай немем эмес эле ушул. Аллахым кечирсин, эми ошол ушундай болду. Эгер сиз көрүп аткан болсоңуз, комментарий жазып кетиңиз. Ал көрбөсө деле керек мүмкүн. Эми ошол кандай, эми ошол бирөө мен мүмкүн ошол кишинин жүрөгүнө мындай туура катуураак бир айтып койдум. Ал деле бул эреженин негизинде дедим да, бирок ошону өзүм туура эмес көрдүм. Ушул как раз неме маселесинде, сүйлөшүү маселесинде эме кылгым келип атат. Адамдарга жеткизүү маселесинде, конфликт маселелеринде. Жанагы сиз берген суроодо эле по сути конфликт тууралуу. Сиздики деле по сути конфликт да, бирөөнүн акысына кирүү. Анан мындай сөздөр укканда өзү баарын эле жумшак сүйлөш шарт эмес деп айтат кээ бирки адамдар. Анткени кайсы хикмат деген нерсе бул баарына жумшак айтуу эмес, бул абалга адамга жараша айтуу. Кээкилерди катуу айткандагы парс болуп калат экен, кээ бирки адам ушунчалык көрүп аткан болсо. Анан мисалы үчүн башка Куранды карасак, Муса алейхисаламды эмеге фараонго жөнөтүп аткан, ал менен жумшак сүйлөш деп айтат. Ушул жактарын мындай балансты издейсиң да, кандай туура болот. Анткени кээ бирки адамдар чындап эле ушундай бир нерсе кылат, сен ачууланып сүйлөп салгың келет. Анан келип сүйлөп салып, өзүңүн жүрөгүң ооруйт да, мен буга кантип сүйлөдүм депчи, сизде эле болупчу. Кайсыл жакта туура болом, кайсы жакта туура эмес болом, ушул жагын. Бул жерде даанышмандык керек. Биринчиси, кайсыл орунда кандай сүйлөгөндү билиш керек. Анан кээ бирки адамдар бар, катуу сүйлөй турган жерде катуу сүйлөш керек, жумшак сүйлөй турган жерде жумшак сүйлөш керек. Бирок менин ордумда мен дайыма жакшы сүйлөшүм керек да. Себеби адамдар менден үлгү алат да, сен эле ушинтип атсаң, сен илимиң болуп ушинтип атсаң деген туура эмес түшүнүк болбош үчүн мен дайым жумшактыкынан жакшыга сүйлөшүм керек да. Мен ошол жерде мындай катуураак сүйлөп койдум. Катуураак сүйлөгөндө кандай, ал биринчи эмес да, мен 3 жылдан бери билем да, ошентип келет. Анан мен өзүм биринчи сапта окубайм. Менин сабагыма келгендер билет да. Ушул балдар акылуу дейм да, ушул соопко
Мага караганда ушулар акылуу дейм да. Ушул жерде бели ооруп, ушул жерде отурушат. Биринчи саптын соогуна ушулар акылуу деп. Эмесе менин акым да. Мен турам десем, менин ордумду эч ким талашпайт да. Мен ошол жерде сабак кылып аткан адам катары. Мен аркага өтөм. Мен эле соопко муктажмын мен. Ошо балдар отурсун, жанагы ошо мындайча айтканда, жанагы кишинин келип туруп бир биздин окуучулардын месясын алды да. Ошон үчүн мен аркага жылып атам да. Макул эми тиги алып койду. Тигин аркага кетпесе ошондо мен кетейин дейм да. Анан эми ошону бир жолу, 2 жолу, 3 жолу, 10 жолу, 100 жолу болуп атса анан мындай эскертүү иретин айттым. Мен айтканымдын баягы өзүмө туура эмес деп атканым кандай болду? Баягы элдин астында айтканым тиги кишиге бир аз оорураак болуп калды да. Менин катачылыгым ушул жерде болуп калды. Менин туура эместигин мен мойнума алам да. Аны акырын чакырып, тияктан айтсам деле болмок да. Бирок эми абал ушундай болуп калды. Мен ушул мезгилде ачуум келип аткан болчу экен эле, баягы бир маселени сүйлөп аткам, ушу туура эмес болду. Биз кантип түшүнүшүбүз керек? Кайсыл жерде, мисалы үчүн бул жерде бир илим да. Бул эми аны адамдын өзүнүн парасатына деп коет да, фарасат дейт да, өзүнүн илим деңгээлине түшүнүгүнө жараша да. Эми ошондо деле оройлук жакшы эмес. Пайгамбарыбыз эмне деген? Жана сөзү кайталы. Дайым эле катуу айтыш керекпи же жумшак айтыш керекпи? Дайым жумшак айтыш керек. Себеби пайгамбарыбызга аят түшкөндө, эгерде сен жумшак болбогонуңда сенин астыңда эч ким калбастан кетет эле деген аят бар да. Жумшактык, жакшы сөз дайыма өзүнүн жакшы немесин берет. Катуу айта турган жерде деле жумшак айтсаң пайдасын берет. Себеби биздин максатыбыз эмне болуп атат? Мунун оңдош болуп атат да. Эгер оңдошту жумшак жол менен айта турган болсок, ошол өзүнүн мөмөсүн берет. Бирок катуу айтканга татыктуу болуп атса да жумшак айтсак, ошонун мөмөсүн берет. Катуу айтсак пайдасын бербейт. Ушул жумшактык боюнча мисалы биз билебиз да, сиздин досуңуз Барус ыйлаган устазыбыз Раматылык Чогуу ажы деле учурлары бар. Тамашалап айтчу, бирок кээ бир жерде урушпойчу. Урушканда дагы ошо урушканы жакчу да. Мындай өтчү. Эми Чогуу ажыга ла юкасу алейхи дейт да. Ага салыштыруу мүмкүн эмес да. Себеби ал киши адамдардын жүрөгүнө кирген адам да. Адамдар жүрөгүнө киргенде аны сөксө да сүйүнө турган. Ага биз өзүбүздү теңебешибиз керек да. Мен өзүмдү, жеке мен өзүмдү Чогуу ажынын немесине теңей албайм да. Себеби Чогуу ажы бирөөнү урушса дагы ал кубанган. Сөксө сүйүнгөн да. Мени сөгүп атат деп сүйүнгөн. Ушунчалык даражада Аллах Таала ошол адамдардын жүрөгүнө киргизген да. Бир мисал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мезгилинде намазды пайгамбарыбыз узунураак окуган, имамчылыкка чыкканда. Бирок башка бирөөлөр имам болгондо эмне деген? Кыска окугула деген. Имамчылыкта кыска окугула. Аркада карылар бар, жаштар бар, орусчандар бар. Кыска окугула. Эми кээ бирге биздин имамдар пайгамбарыбыздын жанагы абалын өзүнүн газета пайгамбарыбыз узун окуган деп андай алат да, өзү узун окуйт. Пайгамбарыбыздын буйругун унутуп калат да. Эмне себептен пайгамбарыбыз узун окугандагы анын өзү башка бирөөлөргө намазды кыска окугула деген. Кандай бул бири-бирине туура келбеген маселе. Пайгамбар өзү узун окуйт. Элдер кыска окугула десе, адамдар пайгамбарыбыздын аркасында намаз окуудан рахат алышкан. Сахабалар пайгамбарыбыздын узун окугандыгынан рахат алган. Салам бербесе дагы окуй түшсө деген пайгамбарыбызга болгон сүйүү. Чогуу устаздыкы дагы мына ошол сыкат да. Пайгамбарыбыздын Чогуу устаздын сөккөнү, катуу сүйлөгөнү, тилдегени адамдарга дары болгон. Биз неме кылсак болду, сен Инстаграмыңа чыгат дагы сөгүп сен кете. Андай уровеньге биз жете элекпиз. Ошон үчүн биз жумшагыраакпыз. Мындай сураганда кайсыл моментте биз урушсак болот? Эми урушсак болот деген нерсе тарбия иретинде өзүңдүн сөзүң өтө турган мезгилде ошентип урушсак болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн балдарыңызды, мисалы үчүн мындай кылалы. Эми бизде ишкерлер көп көрөт да. Ишкер өзүнүн сотрудниктери менен иш алып барат. Жумшак айтат укпайт, мындай айтат укпайт. Ошо алла тартип болуш үчүн катуураак айтканга туура келет ого. Ирет менен. Катуу айтканга кайсы жерде тартип болмоюнча ийгилик болбойт да. Бирок дин таркатуучулардын арасында мен жумшактыктан сунуш кылам. Эгер мисалы үчүн биз кимге кирип калабыз? Ошол подкаст алып баруучулар, биз
Силер ортону кармаган. Биз посредник катары Эми абалга караш керек. Сизде товар бар дегендей, бизде доставка бар дегендей. Биз ортон карманып берели. Мисалы Ортолук мардын ортолугу жакшы. өзү ошол интервью адам менен сүйлөшүү, мен көп адамдар сүйлөшөм да. Интервьюда өзүм агрессивный болуп же веселый болуп, ал деле абалга жараша кылсам болот да туурабы? Ошондой. Бир сурап коеюнчу экөө. Мен мисалы эл менен сүйлөшкөндө көбүнчө мындай катуу неме кылбам. Болгону кээде сабакта, кээде жүрөгүң кейиген нерселерден болот. Катуураак айтканга туура келет, эми ал дагы ошо өзүнүн ордунда. А Бишкур устаз деле катуу тарс деп коет го. Себеби анын ошол услубу ушундай. Бишкур устаз менен миңдеген адамдар иманга келип, ошол катуу сүйлөгөнүн сүйгөн адамдар бар да. Ар бир устаздын өзүнүн услубу бар. Мен устаз Абдышкүр Дамланы элестете албайм тамашалашып отуруп. Ошол сонун да. Ошол сонун. Чоң ал стиль ошондой. Ал ошо туура келген. Мен ошо эстеп кетем, бир мечитке баргам, жума намаздачы барсам, үстүндө бирөөлөр сүйлөшүп атыптыр да. Эй, эмне сүйлөшүп атасыңар? Биринчиси жооп берди. Жооп берсе, баарыңарга сүйлөгүң, арам мен эле сүйлөйм бул жакта. Имам эле сүйлөп алат дедир. Хутбада сүйлөө арам болот да, ошону. Кат-кат урушуп койгондо ошо таң калып отуруп калгам да. Менде суроо бар да. Мисалы үчүн мен жана суроомду айтканча бүтүрө албай калдым. Чоң устаздын айткандары мисалы үчүн эркекке деле, аялга деле, бай кембагал баарына бирдей айтып туруп, урушуп деле койчу да, мисалы үчүн, сен деле мындай кылба депчи баягы. Анан мен баамда акыркы учурларда ошондой нерсе жетпегендей болуп атат, себеп дегенде бизде дагы коомго жараша, мисалы жана өзүңүз айтпадыңызбы, агымга жараша депчи, коомдо мисалы үчүн азыр феминизм күчөп атса, эркектерди мындай коргоочу нерсе жок болуп калды. Мисалы чоң устаз эркектерди урушса, ошол эле кезде бир сүйлөм менен аялдарды урушуп койчу, мындай тең салмактуу. Ошол жакты кандай деп ойлойсуз? Эми азыркы мезгилде чындыгында баардыгы эле молдо аттын баардыгы аялдын укугун коргоп калдык да. Аялдарга тийбегиле ошол мезгилде эркектердин дагы укугу төбөлөнүп калды. Өткөндө жанагы Назира Айтбекованын бир интервьюсун, кыска интервьюсун көрүп калдым да. Ошол кыз боюнча адамдар жаман сөз сүйлөп, бул капыр деп атканда, менден сурашканда мен айткам да. Тийбегилечи, чоңойгулачы, Кудай таалам бир күнү бир акыйкатты билгизет деп мен ошол кыз жөнүндө жаман сөз сүйлөбөдүм. Азыр кандай жакшы оңолуп калды да, мындай өтө сөздөрү жакшы болуп. Ошо айтат да, бир кыздар дейт, укугубузду талакыбын төбө берип дейт, өзүбүздүн милдетибизди унутуп калыппыз. Эркектер зулум көрүп атат экен дейт да. Эркектер зулум көрүп аткан абалдар дагы бар да. Анан болгону аялдардын мындай айтуу методикасы күчтүү экен да. Ар бир нерсени баягы жакшы нерсени деле кор болуп аткан, зулум көрүп аткандай кылып көргөзүп берет экен да. Бир эле мисал, өткөндө бирөө баягы аялы боюнча депутат бекен, бир же ким акимби бирөө неме кылганда, аялына тиги элде жок машинаны белек кылып ошентсе, ошол сизге ушундай кылып машинени белек кылган экен го, сизге жакшы мамиле кылат экен го десе, ошол эле жерде айтат да. Зато андан кийин сразу алып алган, андан кийин ошон үчүн мен сындырдым. Машинаны белек кылган эркек ал нормальный эркек да алчы. Демек ошончо берип атат. Демек бир тажатканда урушкан болушу да мүмкүн да. Ошон үчүн аялдар да өзүнүн укугун талап кылган абалда милдетин да билиш керек да. Анан эми биз көбүнчө силер ошон бир кебеке адамдар айтты бизге, силер бул аялдардын адвокаты болуп алдыңарбы силер? Биздеги мынакта муктаждыктар, бул жактагы бизге болуп аткан зулумдуктар силер билбейсиңер? Просто эркек айта албайт да. Болсо эркектер эркек экен да, андай кылбайт. Ошого эркектердин укугундагы, аялдардын укугундагы мындай эриш аркага айтылыш керек экен да. Болгону дайым эле аялдар өзлөрүн биз мындай зулум көргөнбүз деп. Мисалы үчүн канча эркек чыкты азыр? Эч ким жок, чыкпайт, айтпайт. Бирок ошол эле мезгилде бар экен. Аялдардан да зулум көргөндөр. Эми ошого тең салмактуулук менен айтылыш керек экен. Баягы таразанын бир жагына эле басым жасай бербейчи. Анан аялдарда ушундай экен да, аялдардын укугун айта берсең, укугун пайдаланат экен да, милдетин унутуп калышат экен да. Устаз, биз эми мындай көп
темалар сүйлөштүк да өзү негизичи мындай мен направлениябын тандаган ошо темалардын үстүртүн сүйлөштүк. Бирок эми Рамазан айында отурабыз да. Ыйык Рамазан айы жөнүндө эчтеке деп сүйлөгөн жокпуз да. Сиз үчүн ыйык Рамазан айы кантип өтөт дайыма? Рамазан айы эми чындыгында мусулмандардын бир жанагы ибадаттын бир сезону да. Анан Ибадаттын сезону жакты. Ибадаттын сезону. сезону ушул мезгилде адамдар өзүн оңдоп, обновление кылыш керек да. Мен өзүмдүн Рамазандагы немем, мен сабактарымды баарын токтотом. Ошол Кудайга өзүмчө ибадат кылып, Куран окуп, эс алам, таравихке барам, балдарым эчтеп, үй бүлөм менен дегендей. Азыр менин жашоом ушунчалык оор да, жана сурооңузга кыйналбай эле жүрөт деп. Мен ушунчалык мындай араб тилинде дагыт деп коет да, басымдын үстүндө жүрөм да. Эртең менен тургандан баштап кечкурун келип саат 8-9 жыгылып калганга чейин басымда жүрөм да. Могул жерден буга чыгыш керек, буну мындай кылыш керек, могул сабакты бияка алыш керек, муну айтыш керек. Сабак мындай, мунун фатвасы. Ушунчалык чарчап атсам дагы машинеде кетип атып, бага WhatsAppка келген суроолорго жооп берем да. Мен чарчайм да. Ошо Рамазан мен үчүн ибадаттын эс ала турган мезгил. Сабактардын баарын токтотом. Ибадатка кирем. Болду, Куранымды окуйм, үй бүлөм менен болом. Ошого чакырыктарга да барбайм. Анан жана кадыртын, анан телевидениеге да барбайм. Может, подкасттарга да барбайм да. Ошо өзүмчө Кудай менен болгум келет ошо айда. Биз Ооз үчүн ачарга да барбайм, азыр айтып коеюн. чакырбагыла дегенде эле айтып койдусуз. Анан эми кээпкилер Аллахым ыраазы болсун, урмат кылышат да. Сизге чай берели, сизге андай мындай ооз ачар дейт. Бирок ошол эле мезгилде азыр адамдарды урмат кылуу, ушуну дагы айтайынчы, эл айтпаган нерсени айтам да менчи постоянночу. Адамдарды урмат кылуу чай берүү менен эмес да. Чай берүү деген нерсе, тамак берүү деген бул биздин классикалык урматтоо да, бул өзүнүн немесинен калып баштады. Азыр адамдар кара нан жеп, мындай диета кылып калган мезгил да. Сен конокко чакырсаң сага аш берет, башка берет, ден соолукка зыян да. Ошого бирөө урматтайм десе, урматтоонун башка жолдору көп дегендей. Биз үчүн Рамазан айында максималдуу эффективдүү өткөзүш үчүн эмне кылсак жарашат? Карапайым элдерге деп коелучу. Эми биз мен дайыма айтып келем да, ошол Рамазанга чейин даярданышыбыз керек да, мына кирип калгандан кийин эмес да. Силер даярдангансыңар. Даярданып, ашказанын каратып, ден соолугун каратып, тишин каратып, анан ошол күнү тиш жуулдуруп калат да биздин кыргызча. Анан фатва келет, мен тишим жул. Эми ооруп калса макул, бирок тишин каратып койсо Рамазанда оорубайт да, иншалла. Анан эми ошол Рамазанга чейин Куран окуганды үйрөнүп, ошол көп убакытты Куран окуу менен өткөрүш керек да. Бул жөн отуруп Куран окуй бериңиз. Таравихке барыңыз. Биз негизи нерсечи, таравих бул мечитте окунуш керек да. Мындай рахат ала турган, ошо таравих деген өзү тарвих эс алуу деген сөз да. Адамдар ибадат менен өзүнчө башкача да, мен үчүн рахат да таравихчи. Анан Куран окуйсуз, болду, үй бүлөңүз менен болосуз, ибадат кыласыз, болду. Бул толук жетишти. Болду. Иштерди силерди эле кыскарткылам да. Подкаст эмелерди ибадат өзүңүз. Наоборот, бул биздин сезон да. Сиз биз үчүн сезонда мындай айтканда элдерди көбүрөөк элдерге пайда жеткизүү биздин ибадат ушул менен нерсе менен экен да. Ошондуктан сизге Алла ыраазы болсун, бүгүн келип убактыңызды бөлүп кыйналып атканыңызга Алла ыраазы болсун. Ушунча болобу өзү негизи. Кыйналып атканыңызга. Жараткан береке берсин сийлимиңизге, элге жайылтууда. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге дагы мен ойлойм пайдалуу болду деп. Эгер ушул жерге чейин көрүп, биз менен чогуу отуруп жактырууну баспасаңыздар, бети жок деп эле коеюн, бирок жаман адам экенсиздер. Анткени ушул пайда алып аткандан кийин бизге дагы төлөш керек да. Мисалы үчүн сиздер бир жерден нан алсаңыздар, нанды жөн алып кетип калбайсыңар, акчасын бересиздер да. Биздин эле акыбызды берип жактырууну басып, комментарий бекер дегиз. Бекер алып кетип калбаңыздар. Комментарий жазып, жактырууну басып, комментарий өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып кеткиле. Кандай кызыктуу болду, эмне болду, ошо менен бөлүшүп кеткиле. Устазым биз өзү дайым устазым менен подкаст тартканда дубасын алып, ошо менен бүтүрөбүз. Сизден бир дуба алалы, анан буюрса бүтүрөлү. Аллах таалам сизден ыраазы болсун. Кудай таалам ушу накта
подкастыңызды нақты кыла берсин. Өмүрүңүзгө береке берсин. Мени чакырганыңызга рахмат. Дагы башка алымдарды чакырып, устаздарды чакырып, элге кызмат кыла бериңиз. Оорубаңыз, көп жашаңыз. Сиздин кылып аткан кызматыңыз баягы исламга кызмат кылгандардын катарында. Бирөө илим алып, ал илим берип атса, ошолордун үнүн сиз бүтүндөй адамга жеткизип атасыз да. Бүтүн дүйнөгө жеткизип атасыз. Кудай таалам баардык жамандыктардан сизди сактасын. Кылып аткан ишиңизге ийгилик, көп жашаңыз. Рахмат. Бул мага доо кылыңыз эми көрүүчүлөргө да калакан жайып туруп көрүүчүлөргө да берейин. Алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Элибизге, жерибизге Аллах таалам тынчтык берсин, аманчылык берсин. Башчыларыбызга ынтымак, бейпил, жакшы турмуш берсин. Элибиз өнүксүн, мамлекетибиз өнүксүн. Орозо кармаган инсандардын баардыгы Аллах таалам орозолорун кабыл кылып, ошол энеден жаңы төрөлгөндөй болгонду Аллахым насип этсин. Ооругандарга Аллах шифа берсин. Бизнестегилерди Аллахым бизнесине жардам берсин, өнүктүрсүн. Алар зекетин берип, кембагалдар бактылуу жашашсын. Ооругандарга Аллахым шифа берсин. Алыста жүргөндөрдүн Аллахым сапарларын жеңил кылсын. Бүтүндөй дүйнөдөгү мусулмандарды Аллах таалам башын бериктесин. Амин. Алла разы болсун. Бул Накта подкаст болду. Ыйык Рамазан айы менен дагы бир жолу куттуктайм. Орозуңар кабыл болсун. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Allahu Akbar.